Мелис Макенбаев, пресс-хата. Экинчи бап. Пресс-хата. Токто. Акырын катууда эмес, бир калыпта чыккан үн арттан чыкты. Конвойдун добушу. Түрмөнүн экинчи кабаты болжолунда. Бет алдында көп камералардан айырмаланбаган күңүрт болот түсүндөгү оор эшик. Алмыстактан бек тургандай зыңгырайт. Жогор жагында 212 деген сан. Камеранын иреттик саны. Колуңду берсин. Кайрылуу менен буйрук иретинде чыккан добуштун ортоңку ченеминен ашык кем эмес Рысбектин каруу булчуңдары түйүлө. Кол кишендер тырыштыра кыскан билектерин суна берди алга. Белгилүү, камерага киргизердин алдында кол кишендерди чечишет азыр. Ошентсе да көнүмүш сактык бир чети тайманбас көз караштын тигилтти эки конвойдун кыймыл аракетине. Чыпалактын жарымындай болгон ачкычты кол кишендин тешигине салып, буроого оңтойлонгон узун бойлуу конвойдун салаалары билинер билинбес дирттеп алды. Рысбектин көз карашы конвой жигиттин жүзүн бир сыйпап өтүп, анан кол кишенди ачып жаткан чоочун колдорго сайылган. Анын үстүнө кол кишенди чечүү үчүн камактагынын билегин кармагандан бөлөк аргасы жок конвойдун. Чоочун кол билегине тийгенде денеси жыйрылбады Рысбектин. Көз карашын четке буруп кетти. Жагымсыз иштин эртерээк аякташын чыдамсыздана күтүп турду. Темирдин заадисине таандык табышы кылдырап, билегин кыскан алкак ажырады. Ошого ууда кан эркинче жүгүрбөй, талый түшкөн билектерин ушалоодон өзүн күч менен токтотту. Конвойлордун көз алдында алсыз абалын билгизгиси келген жок. Чабалекейдин узун канаты сымак кылда учу ичкерип кеткен, кара кашынын бүктөлгөн жерин ого төмөн жыйырып, жогору көтөрө, кубаттуу төшүнө колдорун кайчылаштыра, эшиктин колпусун шарактатып, ачып жаткан менттин кыймылын көз кырынан тиктеп, четирээк турду. Эшикти ачкан конвойлор эмес, коридордун аркы башынан жүгүрүп келген дубак болду. Эшиктин колпусун ачаарын ачып, камактагын ичкериге киргизээрден мурун Рысбек дубак менен эки конвойдун сырдуу тиктешип алганын карегине илинтти. Эмнеликтен? Бир билгендери барбы? Же бул 212 камера өзгөчө камерабы? Рысбек өзү байкап калган сырдуу кыймылды кайсыга жоруурун билбесе да, жүрөгү азга түпөйүл тартты. Ага тете кечээ түндө балыкчыдан этап менен келген күнү таң аткыча азыркы мезгилге чейин отстойник деп аталган жайда олтурган. 30 чакты кылмышкер бир түнгө жайгашкан тар камеранын ичинде. Бири чөп түшкөн, бири мандаш токунган, узунунан сулап жатууга шарт, орунда жок. Ажатканасынан бөлөк эчтемеси жок, жайдак жерде сыгылыша олтуруп, бир особист менен маек курууга туура келди. Жамандан келатам, деди сүлдөрү калган арык жүзүн тыржыйта, жарымдан көбү күбүлгөн, ошондуктан улам капкара туңгуюктай көрүнгөн тишсиз оозун ачып жаап. Жаман кайсы жерде? Жаман, эң жаман жерде, деп мыскылы какшыгы белгисиз күлүп койгон тиги. Жаман деген жер бар Казакстанда. Особый режим деген. Ошо жакта эмеспи? Особистсиңби? Ала чапан турбайсыңбы? Ооба, братуха. Жаман жерден келатабыз. Ооруп калдым. 27-ин уккандырсың. Ошого барам. Тубзонабы? Уккам. Кургак учук менеке. Болбой калдым окшойт. Кебетемди карабайсыңбы? 32 деп ким айтат мени? Чынында эле мына бул 70ке чыккан чалдай жүзүн бырышка толтурган, тишсиз оозун ача энтигип дем ала албай, кайра-кайра ыкшып жөтөлгөн эмени 32 деп ким айтсын? Бала кезинен бооркер, бирок анысын көп билгизбеген Рысбек тигинин боор ооруткандай кебетесин көз алдынан өткөрүп туруп сурады. Жөтөлүң катуу экен, братка. Катуураак кылып чай уюштуруп ийсек болбойт беле? Ошентсе жакшы болбойт беле? Энтигип жөтөлгөнүн токтото албай жатып күбүрөдү особист. Рысбек жан-жагына карады. Кимде отун бар? Брат, жамандан келатыптыр. Ар жак бер жагын карап коелу, кандай дейсиңер? Базар жок, старший брат турбайбы? Карап коелу. Кана кимде отун бар? Аз өтпөй камеранын ичин жандуу кыймыл аралады. Отун да табылды. Ким бирөөнүн түктүү көйнөгү бар экен. Аны тилке-тилке айрышып, отундукка даярдашты. Дээрлик баардык этап менен өз өрөөндөрүнөн келгендиктен баштыктары толо чайда табылды. Индюхабы? Суроолуу үн чыкты бирөөнөн. Катуу чайга индюха ачуу болуп калат.
Менде грузин чайы бар. Аралаштырып туруп көтөрүп алсак чайды. Ураган болот демеле. 5 мүнөт өттүбү өткөн жокпу, бутафорго сууну куюп, тилке-тилке айрылган отунду биринен сала бирин күйгүзүп, жалынын идиштин астына кармап, тез эле кайнатып алышты. Эми чайдан салып, бир борк эттирип алалы, бүттү. Чефир даяр. Келе чайды. Асобисттин сөзүн угуп, өңүн жакындан көрүүгө көбү ынтызар, арийне. Чөйрө тар, анын үстүнө бир кружка чай кимисине жетет. Брат, ит чайдан. Көптү көргөн кашабаң лагердик түшүнүгүн кое бермек беле. 2-3 уурттаган соң үнү киркиреп Рысбекке сунат бутафорду. Делай, братишка, жетет баарыбызга. Кружка тегеренип кайра асобистке келет. Ал арык жагын кабыштыра. 3 уурттагандай эле оорунун залдарынан бир чети алсыз, дарманы кургандыктан чекесинен муздак тердин жылтыраган тамчылары пайда болот. Аны аяган тилектештигин билгизген, чоо чуркаган өңдүү караган көз караштар тиктейт. Кылмыш дүйнөсүнүн жогорку, оор делген баскычы ушул өзгөчө тартиптеги эмгек түзөтүү колониясы. Эң оор кылмыштарды биринин үстүнө бирин жасаган, оңолбос жолуна түшкөн деп эсептелинген адамдарды өзгөчө тартиптеги колонияда жазасын өтөөгө кесишчү. Бул колония тууралуу көптөрдүн түшүнүгү жокко эсе. Кыргызстанда өзгөчө тартиптеги эмгек түзөтүү колониясы жок болгондуктан, республиканын чегинен тышкары, ошол тартиптеги колониясы бар республикага жиберилүүчү. Асобисттин үстүнө кийген жылуу күрмөсү да өзгөчө, жол бар. Жакасынан баштап этегине чейин ушундай. Буларды кылмыш дүйнөсүндө полосатый же асобист деп коюшат. Бир караганда сүрдүү, чаарала темгилдүү кийим кийген зек түрмөнүн накта өз баласы кейиптенет. Чай ичилип бүттү. Эми кезек тамекиге келди. Асобист тамеки сунду Рысбекке. Туура түшүн, чекпейм. Аның жакшы экен. Спортсмен окшойсуң. Бүчөңдү көрүп тургандан айтып атам. Азын оолак машыкканбыз. Бокстан. Разрядың нече? Спорттун устаты. Жакшы экен. Эме бирөөнү саап койдуң беле? Жок. 147 статьяны илип атышат моюнга. Опузалап, аргасыз кылган эмишпиз. Же бир фактысы жок. Кылбаган ишти кантип моюнга алам? Несознанкада турбайсыңбы? Ооба. Билсем да моюнга албасмын. Ну, конечно. Ушинткен менен далайды башынан өткөргөн ала чапан кашабаң тамекинин түтүнүн жай үйлөй, көзүн жүлжүйтө, Рысбекти сынагандай тиктейт. Минткенинин жөнү бар белем, саал алга обдула маектешип жаткан адамынын кулагына оозун жакындата шыбырайт. Техушниктер өтө көп. Байка. Сага көп нерсени айтып берер элем, бирок ошол тегеректе олтуруп алып эле кулагын жылытчулар толтура. Көзүңөн көрүп турам. Духуң жетишээрлик. Эң негизгиси тилиңе сак бол. Эч кимге ишенбе. Анын үстүнө сен несознанкадансың. Кандай гана болбосун, сабап болсо да, коркутуп болсо да, мойнуң алдырууга далаалат кылышат менттер. Могул башымдан көп окуя өтпөдү, братишка. Кайсы бирин айтайын? Мына, эртең хаталарга ыргытат силерди. А мен болсо, больничка аркылуу этап менен 27-ге кетишим ыктымал. Кызылдар сенин боксер экендигиңди билишеби? Ой, билбей анан. Атүгүл ушул карате менен машыкканымдан өйдө билишет экен. Ишимде ачыктан ачык эле. Качып кетүүгө жөндөмдүү, каршылык көрсөтүүгө жөндөмдүү деген белги коюшуптур. Ал да түшүнүктүү. Өзүңө сак бол. Подсадная утка деген бар, менттерге иштейт. Билгизбей сурамжылай берет, жаныңа отуруп алчы. Тишиңди ачпа, колдон келсе. Чектен ашып баратса, айтар сөзүң дайында. Следаксыңбы деп кагып сал. Техушник экенин сезип калсаң, бир косякты мойнуңа грузит этип туруп, конкретно чаап сал. Сен боксерсуң да, бирок основаниясын таап туруп, түшүндүңбү? А бирок кылмыш дүйнөсүндө маха роль ойнойт дешет туура. Асобист мыскылдуу күлүмсүрөдү. Рысбек, айтканың туура. Жалпы жоонунан бирок түшүнүгүң мыкты болуп, хатаны техушниктерден тазалап турсаң, сага плюс. Ну, конечно, менттер подпресс кое бербейшет. Карцерге жабышат. Анан пресс-хата деген бар. Аны уккан, бирок угуп тур. Мен 2 жыл мурун особыйга, жаманга этап менен ушул СИЗО аркылуу кеттим да. Ошондой эле уккам. Пресс-хата тууралуу. Пресс-хата иштеп берип атыптыр менттергечи.
Эч ким билбейт кайсы ката экенин. Иши кылса, несознанкада жүргөндөрдү сындыруу үчүн ошол катага киргизишет. А тигилер болсо тосуп алышат. Тосуп алган кандай? Адаттагыдай эле. Эч нерседен шек албайсың. Камерадан өзгөчөлүгү жок. Тихо. Сага окшогон эле братва. Сөзгө тартышат. Технично. Билгизбей сурамжылашат. Ачык ооз болсоң, болгонун болгондой төгүп саласың алардын алдыначы. Алар болсо раскладка берип турушат менттерге, сен тууралуу. Тишиңди такыр ачпай койсоң, ар жак бер жагыңа чыгып сурамжылагандарынан майнап чыкпаса, анда бөлөк жактан жол издешет. Көкчал болсоң, туруштук бердиң. 2 засепка бар. Түрмөдө болсун, зонада болсун, кумар оюн, анан баңгилик. Ушул 2 жол менен сени торго түшүрүүнү ойлошот. Кантип? Оюнга тартат. Карта, шеш-пеш, чүкө, оюндун түрлөрү көп. Эң болбоду дегенде домино ойногонго чакырат. Же шашки, шахмат. Ну, анан? Биринчи жөн эле ойнойбуз дейт. Анан кызыктырып олтуруп, под интерес ойношот. Билгизбей оюндан түшүрүп алат. Карызкор кылат. Фуфлышник, без 5 минут голубой дегенге алып келип такайт. Эгерде тиги карызың өз убагында төлөбөсө, двинул по игре деген жаман. Оюндан жылып кеткендердин кээ бири обженкага кетип калышы мүмкүн. Атиги пресс катаны кармап тургандарга ошол эле керек. Адамды сындырып, адам сыягынан чыгаруу. Мындайлар кийин волияданбы, зонаданбы көзгө чалынып калса, айоо болбойт. Дароо штырга отурушат. Баңгичилик мененби? Бул жолдо эле тигиндей отравадан берип, делюгасын сурамжылап, мына ошол сыяктуу. Мени эмне, пресс катага алып барышы мүмкүн дейсиңби? Бардыгы болушу ыктымал. Биз подзамочникпиз. Эркибизден ажыратылган адамдарбыз. Подследственный деп коет сени, туурабы? Тергөө, иликтөө жолдору менен сенин күнөөлүү күнөөсүздүгүңдү аныктоо. Кызылдар ошентишет деп ойлойсуңбу? Аларга баары бир. Күнөөлүү адам волияда ойноп күлүп жыргап жүрөт дейле. А сени кармап алышты. Оңой жол кайсы алар үчүн? Сага грузит эте коюу. Аларыгы жок, баш оорутуп олтурушпайт. Несознанкадансыңбы, мойнуң албай жатасыңбы, демек сени сындыруу керек. Менттердин максаты ошол. Эң башкысы духуңду түшүрбө, братишка. Аксыңбы, аягына чейин күрөш. Бекерден бекер күнөөнү моюнга жүктөп алып, эмне кыласың? А мунун баарын айтып атканым, алды артыңа карап жүр дегеним. Атак сага волия кааларым. Эртерээк эркиндикке чыгып кет. Взаимно болсун, брат. Ооруба? Кыска күлүп койду особист. Конечно, тилегиңе рахмат, бирок мен болбой калдым көрүнөт. Бала кезимен ушул системада келатам. Ден соолукту таш бетондор жеп мүлжүп койду. Денем таптакыр жылыбайт. Өпкөн болсо, аңырайган тешиги бардан бетер коолдоп турат. Ушул аралыктан камеранын дубалына жөнөлүп олтурбасам да, анын муздактыгы денеме өтүп атат. Эч нерсе эмес, братишка. Менин сөзүмө көңүл бурба. Ыкшып, жөтөлүп калды особист. Өңү кара көк болуп, туттук кансып, кумда калган балыктай оозуна чейин тигип, башын ылдый салып, жөтөлгөн сайын арык шилиси үзүлүп кетүүчүдөй кержеңдейт. Жөтөлү көпкө барып басылган соң, кыйналганда көзүнөн чыгып кеткен жашын колунун сырты менен аарчып, өзүнүн шайманы курганын билгизип койгонуна күнөөлүүдөй оортун бырыштыра жылмайып күн кетти. Болуптур, түн ортосунан ооп кетти окшойт. Биртке чырметели? Өмүрүнүн көбүн түрмөдө өткөргөн, эми шалдырканы чыккан арабадай болуп олтурган особист, эмелеке оозунан чыгарган соңку кебин далилдегиси келгендей, көздөрү жумулуп, 2 колун боорун ала, башы төшүнө карай шылкыйды. 2-3 мүнөт өтпөй мышыктын кырылдагына окшогон добуш чыкты. Мына ушуга таң калды Рысбек. Бир заматтын ортосунда ушунча адам кысылышкан чөйрөдө, адам теринен, жытынан, думуккан абадан дем алып олтуруп, эчтеке көрүп билбегендей, дүйнөдө түрмөнүн суук дубалын, камеранын сыртынан бекилген кулпусун, алдыдагы бүдөмүк тагдырыңды унутуп коюп, уктап кетүү үчүн канчалык эрк талап кылынат. Арийне түрмөнүн изи бала кезинен денесине сиңген особист бул гана дейсиңби? Кылмышкерлерди бир жерден экинчи жерге ташуучу автозак, вагонзактарда денеси чайкалып, биротоло бышып, кандай абалда турбасын, жарым-бир саатка болсо да көз ирмеп алууга жедеп көнгөн эмеспи? Таң да аткан. Отстойник деп аталган бир түндүк камерадан кылмышкерлерди бир-бирден сууруп чыгып, атын, фамилиясын, кылмыш статьясын такташып, көтөрө жүргөн баштыктарын аңтарып теңтерип,
коюн кончторун түгөл калтырбай тинтишип чыгууда. Мончого алып барышты. Эми камераларга бөлүштүрүү башталат. Рыспекти жалгыз бөлүп түрмөнүн коридору менен айдап жөнөөрдө колдоруна кол кишендерди чык-чык эттире сала коюшкан. Өзгөчө мамиле. Жогоруда эскерткендей, анын туулган күнүнөн баштап азыркы күнүнө чейин жазылган иш кагазында өзгөчө белги турат. Качып кетүүгө жана каршылык көрсөтүүгө жөндөмдүү. Бокс боюнча спорттун устаты экендиги, чыгыштын жекеме-жеке уруш искусствосу менен машыккандыгы тууралуу ийне жибине чейин жазылган. Эмнеге эле мынчалык ага жабышып алышты? Кимдердин көзүнө түшкөн кыпын чекесине чыккан чыйкан болду экен? Кайсы адамдардын жолун туурадан кесип өттү? Өзүнө билинбеген бир адеп акылаксыз жүрүш турушу менен кедерги болгондур. Бирок качан, кайсы убакта, кимдерге бөгөт болду? Ушул суроолор күн-түн тынчын алат Рыспектин. Укук коргоочулардын колунда анын күнөөсүн ачыктан-ачык далилдей турган бир факты жок. Зордукка салып, күч менен болсо да мойнуна алдырууга аракет кылып жатышат. Эң башкысы 147-статьяны таңуулашууда. Бул статьянын кылмыш кодекси боюнча аныктамасы бул: опузала баргасыз кылуу, башкача айтканда, жабырлануучунун же анын жакындарынын өздүгүнө зордоо көрсөтүү коркунучу астында, жабырлануучу жөнүндө жабырлануучу жашыруун сактоону каалаган маалыматтарды жарыялайм деп же жабырлануучунун мүлкүн жок кылам деп коркутуу астында мүлктү же мүлккө болгон укукту берүүнү талап кылуу, же мүлктүн мүнөздөгү кандайдыр бир аракетти иштөөнү талап кылуу, 2 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратууга же ошол эле мөөнөткө түзөтүү жумуштарына же 400 сомго чейинки штрафка жазаланат. Мына, укук коргоочулардын ага койгон күнөөсү. Эч себепсиз аны түрмөгө олтургузгандай, ал кимдин жолун тосту экен? Кимге жашоо бербей, эркин дем алуусуна тоскоол болду экен? Бир себеби бардыр. Себепсиз эч нерсе болбойт. 30 жаштын кырына чыгып чыга элек 28 жашында дүйнөнү эми таанып келаткан күлгүндөй курагында түрмөнүн түрү суук дубалына туш келип олтурбайбы? Тагдыр ушул да, деп башты жерге салып бергенде болчубу? Акырына чейин күрөшөт ал. Эң негизгиси, ал өзүнүн ак экенин билеби? Болду. Демек күрөш улана берет. Ал токтобойт. Рыспек аны бул түрмөгө алып келген акыйкатсыздыктын эмнеден келип чыкканына түшүнүү үчүн артынан камеранын эшиги биринчи ирет күлдүрөп жабылгандан тартып ойлонуп отурат. Өзү жашап өткөн 28 жылдын ар бир чыйырына көз токтотуп, балалык учурдан баштап азыркы бозум төлөк жигит курагына чейинки өмүрүндөгү болуп өткөн окуяларга чейин ой жүгүрттү. Илинчек табылабы деген кыязда. Рас, адам өмүрүндө көп ирет жаңылышат. Ошол мүдүрүлүп басканын аңдабай калат. Бирөөлөргө тил тийгизет, кол кайрат. Балким ошол аракеттердин аягы таяк болуп, башына тийиш ыктымал эмеспи? Ошондой учурлар өттү эле башынан. Мына, ушуларга кенен токтолду Рыспек. Бир эсептен сыр ачкычын тапчудай, ойдун бир учугу колуна тийгенине сүйүнүп кеткен шекилдүү. Атасы бир ирет айтты эле: "Ай балам, элдин көзүнө көп чалынбай жүрсөңчү, элдин көзү тийип кетип жүрбөсүн." Сөз төркүнүн баамдабай калган Рыспек кайдыгер сурайт: "Эмнеге тиймегиле ата? Чебелектеби экен атасы? Көзгө көп көрүнсө тийбейби? Карышпассаң эле Абдымаликтин баласы укмуш экен. Кирпичтин экөөнүн катарынан коюп туруп бөлө чабат экен. Дубалдын боору менен чуркап барып жерге түшүп кетет экен. Дарактын кылдабучуна заматта чыгып кетет имиш. Тарзандын эле өзү дешет. А бирдемелериңди эл көзүнө көрсөтпөй жүрсөңчү, көзүгүп кетесиң. Элдин назары жаман. Койсоңузчу, шеф", деп адетинче атасын шеф деп тамашалап, "Сүйлөй беришпейби? Тоого барып эл көзүнө көрүнбөй машыгып жүрбөйбүзбү? Машыгып жатканыбызды бирөө жарымы көрсө, көрүп койгондур. Анын эмнесине көңүл бурасыз, шеф?" деп оюн чынга аралаштырып кутулуп кеткен Рыспек. Чынында Абдымаликтин күйүнө турган жөнү бар. Эки кишинин бирөө эле тун баласын кеп кылгандай туюлчу ага. Өзү теңдүү жигиттердин арасында да барктуу. Кече Рыспек менен керели кечке чогуу жүрдүк деп оозу толо сөз айтышат. Кайсы Рыспек? Ой, Рыспекти тааныбайсыңбы? Каратист, боксер. Кара ойдо бокс менен секс ачпадыбы жакында? Уккам, баса. Өткөн жылы Орусиядан келген 5 спортсмен менен өзү жалгыз мушташканбы? Ошол окуя чынбы? Ой, чын эми. Чолпон атага эс алганы келишкен эмелер дейт. Бешөө тең спортсмендер, боксер, балбаны бар, албеттүү жигиттер экен.
Чолпон ата автобекети бар го, чуңкурдагы, билесиңерби? Ошол жердеги түнкү барга киришиптир бешөө. Акчасы мол, күч кубаты ашып ташыган көпкөн жигиттер да. Ар кимдерге тийишет, бийлеп жатып түртүп кетет, иши кылып, ойна келгендерин кылышыптыр. Күрсүйгөн эмелерге ким теңелмегиле. Барда олтургандардын эч кимиси унчукпайт дейт. Музыка ойноп жатат. Ортого өздөрү чыгып бийлеп, бийге бөлөк бирөөлөр чыкса кемсинтип, олтурган үстөлүнө карай түрткүлөп, ит кылышыптыр. Жергиликтүү эки кыз, эки жигит төртөө болушуп, барда бир үстөлдө эле олтурушат. Жанагы эки кыздын бирөөсүнүн туулган күнү экен да. Ошону белгилемекке чогулушуптур. Чакан үлпөтсүңарчы. Туулган күн болсо, кече көңүлдүү өтсүн дейт да ким болсо да. Кеченин баарын тиги бешөө бузат. Ар кимдерге калжактап тийишип, ортодогу бий аянтчасын эч кимге бербейчи. Бир маалда тиги көпкөн бешөөнүн олтуруп калышканынан пайдаланып, эки жигиттин бирөөсү туулган күнү болуп аткан кыздын дарегине микрофон аркылуу куттук айтып, музыкага заказ берип коймокко ордунан турат. Жаңыдан эле микрофонду колго алып ооз ачаарда спортсмендердин бирөөсү басып барып, микрофонду колунан жулуп алмак болот. Ызалана түшкөн жигит микрофонду өзүнө тартат. Спортсмен өзү тарапка, анан жакылаша түшөт. Төөнүн жартетиндей болгон күрөш боюнча устат экен, кийин укса. Жигитти жерге көтөрүп чаап, бузала кылып кетирип. Бешөө каткырып күлөт. Бир эле ыза болушкан эки кыз, эки жигит эмес, барда олтургандардын баары ыза болушуптур. Ананчы элде каакымча көрбөй, өз билгендерин жасашса. Бир кезде эки жигиттин таяк жегени өзү кара ойдон болот экен. Рысбек менен бир аз тааныштыгы бар го сыягы. Сыртка чыгып кетиптир. Аны деле барда олтургандардын эч кимиси байкашпайт. Анан кызыкты көрүп ал. Рысбек барга кирип келет. Спорт шымчаан, үстүндө футболка, бутунда кроссовка. Өзү дайыма ушундай жеңил жүрөт эмеспи? Рысбекти тааныгандар учурашышат, тааныбагандары тим калат. Калжактап бийлеп жаткан бешөөнүн тушунан өтүп барып, бары мен аны тааныйт да, музыканы токтоттуруп коет. Ошол окуяны көргөндөрдөн уккан. Тым-тырс болуп калды дейт, бардын ичи. Мындайды күтпөгөн тиги бешөө бийлеп жаткан орундарында туруп калышыптыр. Рысбек жай басып барыптыр. Алардын кашыначы. Тигилердин ийинен келет экен башы. Рысбектин ачуусу келээрин да билип болбойт да. Ушунчалык сабырдуу, эмне жаңжалды болсо да тынч жол менен бүтүрүүгө умтулат. Көпкөн эмелер ага болуучу. Рысбек ооз ачып сүйлөй баштаганда эле аны туш-тушунан тегеректеп, ийинге, көкүрөккө итеришип, богооз сөздөр менен тилдеп, кемсинтип киришиптир. Ошондо да Рысбек бир солк деп койсочу дейт. Кашын жыйырып, ачуусу келгенде ушундай адети бар. Өзүн көздөй көкүрөктөн итермекке жулунуп келаткан бирөөнө кол шилтеп койгон экен. Анысы эки көзүн баскан бойдон бакырып чалкасынан кетиптир. Ошол окуяга күбө болгондор айтышты. Рысбек каратенин татаалык маларын деле көрсөтпөптүр. Бардын ортосу тар. Ордунда бир тегеренип колдорунун буттарынын кыймылдарын байкаганга деле эч ким үлгүрбөптүр. Жанагы эки көзүн баскан бойдон чалкасынан кеткен бирөөсүнөн бөлөк төртөө ордордунда эле бири тизесин кучактап, экинчиси башын кармап кокуйлап жатып калышыптыр. Экинчи кайрылып тийген жок дейт Рысбек аларга. Ошонун өзү эле жетиштүү болсо керек. Талуу жерлерге тийген окшойт. Өздөрүнө келе албай, барда олтургандардын мыскылдап кыйкырган ызы-чуусу астында бирин-бири сүйрөп чыгып кетишиптир. Укмуш экен го анда Рысбек. Фанат да бир өзүнчө. Машыгып жатканын көрсөң, жакаңды карамайсың. Андай нерсе биздин колдон келбейт го. Өзүн эч аябайт машыгуу учурунда. Бутунан илинип, башы менен төмөн салаңдап асылып алып, бир нече саат бою денесин бирде өйдө бирде ылдый жыйырып машыгат. Буттарын асмандата тең салмактуулугун сактап туруп, колдорун жерге таяп, канча бир жүздөгөн метрлерге жүгүргөнчү, укмуш, тири укмуштарды жасайт. Бир күнү мага айтат: "Колумду кармап көрчү" деп. Колдорун кармасам, топоздун терисиндей кап-каттуу, айрыкча алакандары. Колдорунун сырткы териси күйүп калгансып, кара күрөң тартып турат. Көрсө, чоң чоюн челекке кумду салып ысытат экен да, терисин бышыктыруу үчүн сааттар бою алакандарынын кыры, салааларынын учтарын кумга житире ургулап машыгат экен. Анча эмне, жаның кыйнады ал. Кыйналабы десең, канааттанам дейт. Машыгып жатканда. Булчуңдарын көрсөң, таштай. Таң атпай чуркайт. Чоң таштар бар. Экинчи микрорайон жакта. Жылаңайлак болуп алып, биринин экинчисине сальто жасап секирет. Тамандар да бышып бүтүптүр. Канталабайт. Секси ачкан бокс боюнчачы.
жаш балдарды машыктырып жатат. Республиканын намысын коргой турган спортсмендерди тарбиялап чыгышым керек дейт. Намыскөй жигит. Беттегенинен кайтпаган милициялар эле өчөшүп алды буга. Эмнеге? Кайра сүйүнүшпөйбү? Кыргыздын ушундай мыкты уулу бар дешип. Антсе жыргатпайбы? Бардын ичинде болгон окуяны айтып бердим го. Ошонун эртеси ички иштер бөлүмүнө чакыртырып ийиптир Рысбектичи. Жаңкы спортсмендер арыз жазып коюшкандыр да. Алар деле жазбаптыр. Ууп калышкан го. Аябай тергеп, тексеп, сураштырып, карате бокс менен машыгып жүргөнүнөн өйдө эзмелешип, үйүнө барып тинтүү жүргүзүптүр. Ошондон тартып, артынан калбай аңдып калышыптыр. Кичинекей бирдеме болсо эле Рысбек эмес бекен дешип. Мына кызык. Чыгыштын жекеме-жеке күрөшү болобу, бокс менен болобу, Кыргыздын спортсмендери көбөйсө экен деп сүйүнүшпөйбү? Ага эмне? Анча асылып. Көрө албаган калкпыз да. Өз көлөкөсүнөн корккон. Орусиядан рекеттер деген чыгып атышпайбы? Угуп аткан чыгарсың? Боксер, каратист, кунгуфист десе эле булардын кулагына рекеттер дегендей угулуп, өз кулагынан өзү үркүп турушат. Ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин кебетесин карабайсыңбы? Спорт менен машыгып, эртең менен бир маал чуркаганды мындай кой, ийин дегенден таптакыр жок. Форма, шинели жарашпай, шөлпөйүп турушпайбы? Ушулар көрө албай жатышпайбы Рысбектичи? Анын үстүнө эчтекеден тайманбаган, өз оюн бетке айткан жигит эмеспи? Балким ошондонбу иши кылса, сары изине чөп салып эле такымдап алышты. Арысбектин ою болсо, өз боюна тың, күч-кубат жагынан, билим жагынан өнүккөн жигиттерди эл арасынан тарбиялап чыксам дейт. Айтканына караганда мыкты жигит көрүнөт Рысбекчи. Намыска жараар ул деп коебу карлар мындайларды. Айтканың туура. Мындай уулдар сейрек туулат. Тун баласы Рысбек тууралуу тамшанган, таң калган, суктануусун жашыра албаган сөздөрдү кадам сайын эшиткен атасынын күйүнгөнү бекеринен эместир. Көзгө толумдуу, бала кезинен жүргөн турганы тыкан, капкара сүрдүү көздөрү жайнаган, эр мүнөзү, бийик кабагынан, ортосу саал сындырылып, учу бычактын изиндей жылтыр кара каштарынан, кырдач мурдунан, эрктүү, бекем кымтылган эриндери өзүнө жарашып турган, ички тереңинен билинер билинбес от жангандай кызылдуу, ак жуумал жүзүнөн билинип турат. Жылмаюусу да өз ченеминде, ашыкча кем да эмес. Көңүлү толкуп, шат болуп турган маалында жарк эте, жүзүнө күн нуру түнөгөндөй күлүп, узакка созбой күлкүсүн жыйып алат. Көпчүлүк мезгилинде аны түнт деп да айтууга болбос. Көчөдө баратканда аяк биягына баамдуу серп сала, тынымсыз машыгуудан, арийне ашык эти жок жумуру, күчкө толгон эки ыйыгын кыймылдатып, кең далысын түптүз кармаган калыбында, кандай гана кийим кийбесин, көкүрөгү тең ортосунан жиктелип, төш булчуңдары бүркүттүн эки жакка жайылган кош канатынын элесин көзгө тартат. Күчтүү балтырларын чыңалта, лепилдей алга таштаган кадамдарына шырп алдырбай, таман астындагы сынган бутактарды басып келаткан жаш жолборстун аяр кыймылындай. Анан кантип кеп кылышпасын тегеректегилер. Калк арасында ушинтип акылы, күчү, элге кылган мамилеси сөзгө алынып, көзгө эрте көрүнүп алган жигит рекет атка конуп, кылмышкер деп ачык таанылбаса да, үстүнөн тергөө жүргүзүлүп, Бишкектин чокортосундагы чоң түрмөгө камалды. Камалган ушул да. Кечээги түнү отстойник деп аталган ар кайсы өрөөндөрдөн чогулган братва менен чогуу өткөрдү. Непада Чолпон атанын балыкчынын убактылуу абактары, ивыстарын эсепке албаганда, аларды жолдук ата буга чейин алгачкы камалганда көрдү. Камерадан эмне айырмасы бар? Тордолгон терезеси, калың оор эшиги, асты үстү таш бетон, баары окшош. Чолпон атанын абагындагы түндү уйкусуз өткөрдү. Канчалык калбаат болсо да, аны мынчалык жектеп, күнөөсүз болсо да, күнөөлүү кылууга далаал аттанган укук коргоочулардын иш-аракеттерине түшүнбөй, акылы айраң таң. Канты ушундай болсун? Сен чыгыштын жекеме-жеке күрөшү, бокс боюнча устатсың. Сен тигини коркутуп турсуң. Сен түкүнчө баланчаны коркутуп турсуң, деп бир бетине кармаган далили жок. Жөндөн жөн эле 4 дубалдын ичине камоого болобу? Ал тирүү адам да өз элинин кулун эмеспи? Ушул көл өрөөнүнүн Чолпон ата шаарында туулуп, өсүп, торолуп, суусун ичип, чоңоюп өскөн атуул, же атуул катары өз үнү, жеке укугун коргой турган
Акысы жокпу? Ал маңкурт эмес да. Рысбек капаска түшкөн жаш жолборстой тынымсыз наркы терки басып, кирпик көзүн какпай таң атырган. ИВСтин ичинде. Эми минтип колдоруна кишен салынып, түрмөгө алып келишти. Мына азыр 212 деген сан жазылган бет алдындагы камеранын эшиги ачылат да, аны бүт турпаты менен аждаардай үңүрөйгөн бул дүйнөнүн оозу ап эттире сугунуп алат. Камеранын ичинде олтурушкан адамдар кимдер? Аны менен алардын ортосунда бири-бирине ылым саноо, ушундай кыйын кезеңде кол сунушкан тилектештик, адамгерчилик сезимдер козголобу? Ал өңдүү күнөөсүз болсо да, күнөөлүү деп табылып, бели кыйшайып турган жан арасында бар болду экен. Камеранын эшиги калдырады. Дубак Рысбектин билегиндеги кол кишендер алынаары менен конвой жигиттерге сырдуу көз жиберип алып, туткага кол алып барган. Эшик оор салмагына жараша жай кыңай ачылды. Камеранын көрүнүшү 16 кишилик экен. Бишкектин СИЗОсундагы чоң деп айтаарлык камера. Түрмөдө 8 кишилик, 16 кишилик камералар. Ошонун бири ушул. Рысбек улаганы аттаары менен камеранын ичиндегилер аны карап калышты. Илгертен эле дайын олтурушкансың. Бул белги аргасыздан сактанууга мажбурлады Рысбекти. Эч нерсени көз жаздымда калтырууга болбойт эле. Укканы бар, бирок кылмыш дүйнөсүнүн ички оош-кыйыш жашоосу тууралуу али кабарсыз. Тажрыйбасы аз болсо да, дээринен сезимталдыгы, кишинин оюн билип окуп коюучудай зээндүүлүгү, айланасындагы болуп аткан окуялардын чачкын аракетин бир түйүнгө чогултуп, анан көз ачып жумганча тыянак чыгаруучу алтынчы сезими аны көп убакта алдоочу эмес. Андыктан соңунан эшик күлдүрүп, жабылаарга чейин тикирейип, аны тиктеп калышкан 15 пенденин көз караштарынын чама-чаркын, түпкүрүндө жаткан ойлорун болжоп, бир солк этишпей, эриндерин кымтыган тейде, рас, көкчал кашабаңдардын адети, ууртун бир жак ууртуна тепкен муздак күлүмсүрөөсүн жүзүнөн жоготпой, астыңкы нараларда үңкүө тартып, буттарын төмөн түшүрө, үстүңкү нарадагысы кээси жамбаштай, кээси кыңай башын буруп, көз учкундарын үстү саал тоңо түшкөн муздун сыныктарындай жылт-жылт эттиришкен бөрөлөрдүн үйүрүнө кошулаардан мурда ага канчалык коркунуч камдалып, өмүрүнө, адамдык парасатына канчалык зыян келээрин билишти. Азыркы учурдагы көйгөйлүү маселенин бири болуучу. Дагы бир аны кабат ырланткан көрүнүш, камерадагы аны үн катпастан, көз караш менен гана тосуп алып жатышкан 15 пенденин бири калбай, өзүнүн жан кечтилиги, бөркал десе баш алган зордукчулдугу, ага тете табиятынан кең ийкемдүү, күч-кубаттуу колдору кычкачтай болгон. Керек учурда маселени аны бул жерде разборка деп коюшат. Ошонун учурунда күч колдонуу менен чечкен 15 кашабаң олтурганында. Дагы бир жагдай, арийне, мына бул өздөрүн ишенимдүү туткан топту первоходочниктер деп айтууга болбос. Рас, бири-биринен жаш айырмачылыгы, табигат энчилеген акыл ченеми, күч-кубаттуулугу ошондой эле белгилеп кете турган шарт кылмыш дүйнөсүндө алган орду, тажрыйбасы ар кандай баскычта болгону менен жаамысы бир туугандардай ынак, белгилүү бир максатты көздөгөн сымак. Рысбектин оюна кылт этти. Балким кечээ түндө чаарала бушлат кийген особист кеп кылган пресс-хата ушул болуп жүрбөсүн? Аны кооптонткон, азыркыдай ой жүгүртүүгө түрткөн жагдайлар арбын. Адатта мурун соттолбогон, кылмыш дүйнөсүнүн абасын искей элек первоходочникти бөрүлөрдүн чыйырын искемек турсун. Кайра-кайра срок алып жүрүп, таптап салган кашабаңдардын арасына жөндөн-жөн олтургуза коюшпайт. Мындай учурлар сейрек. Камерага бөлүштүрүү учурунда, башкача айтканда, раскидка по хатам деп коюшат. Ошонун учурунда жаңы түшкөн күнөөкөрдүн мурун соттолбогонун сөзсүз түрдө эсепке алышат. Первоходочниктер өзүнчө, многоходочниктер өзүнчө камерада. Тартип ошондой. Первоходочникте многоходочниктен айырмалоо үчүн чоң акылдын зарылчылыгы жок. Мына, бул олтурган 15 кашабаңдын түрлөрүн карагылачы. Камерада туулуп, киндиги ушул жерден кесилгендей кыяздары бар. 15 пенденин бери болгондо 5-6оосу түтүндү буркурата үйлөп, андан кийин калгандары чегип, тыным албай, абага созулонгон түтүн ушул арадан кетпей айланчыктап, асмандын бир үзүмү көрүнгөн темир тор терезе ага огожо болбой турган түтүндөрдөн куралган көгүш туман арасында көздөрүн жүлжүйтө, аяк биякка ашкере кыймылсыз калбаат, көз чаптырып коюп олтурушкан бөрү кылмышкерлерден эмнени күтүүгө болот? Бир гана жакшылык эмес.
Муну дароо сезди Рысбек. Бекеринен аны бул хатага алып келишпегени да түшүнүктүү. Тишине чейин куралданышкан, спорт менен андан кем эмес машыкпаган күч кубаттуу конвойдун аны узатып жүрүшү, эшик ачканы жүгүрүп келген Дубак менен конвойдун бири-бирин табышмактуу карап коюшу тегин эмес. Аны өзүнөн чоң салмак категориядагы тең тайлаш менен кармашууга мажбур кылып жатышат. Бул ринг өзгөчө ринг. Акыйкатсыз ринг. Бир тарабында Рысбек жалгыз өзү, бир тарабында пресс хата. Айдакчы арбитрлери, укук коргоо органдары. Жеңиш кимдин пайдасына чечилбесин, Рысбек жаатына упайды кем которот. Ат аталган арбитрлер. Бирок анын ишенимдүү бир гана жардамчысы бар. Ал беттегенинен артка тартпаган өжөр кашкөйлүгү, керт башынын актыгын далилдөө, күчкө күч менен жооп берүү. Аны көптөп кеткен күндө дагы көзү жумулуп, алсырап баратып, тилин тишине кысып, өзүнүн ак экенин дилинде сезген бойдон акыркы сапарга кете бермекчи. Эрки боштуктан Кудай сактасын. Жөөнү бош сөз айтып, өзү кылбаган күнөөнү моюнга алуу өлүмгө барабар. Моунун баары каяктан чогулган желмаяндар. Кылмыш дүйнөсүнүн жазылбаган жадыбалын жатка билгендер. Прожженныйлар пресс хатага чогулушуп, менттерге жаналдар калбай кызмат кылуусуна эмне түрткү болду экен? Албетте, керт башынын буга байланыштуу кызыкчылыктары бар. Ар кимисинин бул чыккынчылык ишке баруусуна алып келген тагдыр жолдору да ар кандай. Бирлери тээ чырымтал кезинде эле кызылдардын кысмагына туш болуп, ачык ооздугунун, эрки боштугунун натыйжасында чыккынчы болуп калгандар. Түрмөдө, зонада жазасын өтөп жүргөндө менттерге сөз ташуудан башташкандар. Алардын подсадная утка экенин жанындагылар билип коюп турба? Ишенишет. Кылмыш дүйнөсү табышмактуу, өз сырын ичине каткан дүйнө. Ким кимдер менен баарлашат, сырткы дүйнө менен кандай байланыш бар, ал байланыш кандай жол менен жүргүзүлөт? Лагерди былк эттирбей кармаган Абширактын башында ким? Тегеректеги Дыженстер ким? Ичинде эмне деген окуя, разборкалар жүрөт. Эмне максаттары бар? Акча, ханка, чөп сакталган тайниктери кай жерде? Жакын арада колониянын хозяйини жана башкаруучу чөйрөгө каршы алдын ала бунт даярдалып жаткан жокпу? Эмне деген сөздөр сүйлөнөт зектердин арасында? Качуу пландаштырылып жаткан жокпу? Негизинен өйдө жактагыларды кызыктырган суроолор ушулар. Лагердеги залп эткен кыймылды билип, ага каршы даярдык көрүү менттердин милдети. Колонияда сейрек болсо да кезек-кезек болуп туруучу зектер арасындагы түрмөнүн башкаруучу чөйрөсүнө каршы төңкөрүш, ачарчылык жарыялоо, өз талаптарын билдирүү сыяктуу иштерди күн мурунтан өрдөктөр аркылуу билип турууну көздөшөт кызылдар. Түрмө колонияларды караган башаламандыкка жеткирбей, бунттун алдын алып, аны кан буугандай басуу керек. Анткени зектер өзүнөн өзү бунтту чыгара беришпейт. Демек, колонияда жашоо кысылып олтуруп чегине жеткен. Колониядагы абал оор, беспредел. Колониядагы ар бир соттолгон адамдын керт башына бөлүнгөн азык-түлүк, май, чай, нандан баштап жетишээрлик эмес. Алардын олчойгон бөлүгүн орто жолдон жеп койгон акулалар. Түрмөнүн не колониянын башкаруучу чөйрөсү. Ачкачылыктан, оорудан шишип көпкөн сел-саяктар эми чыдай алышпайт. Ачарчылык жарыялап болсо да өз талаптарын бетине кармап, акырына чейин күрөшүшү зарыл. Ачарчылык жарыялоо жеңил дейсиңби элге? 7 күн. А балким 10 күнгө дейре оозуна ууртам суудан бөлөк наар албай, суроо талаптарынын аткарылышын күтүп, чыдап жата беришет. Ачкачылыкты көтөрө албай дарманы куругандар жан таслим болушат. Бөлөк арга жок. Албетте, бул кабар башкармалыкка жетпей койбойт. Бунттун чыгыш чоо жайын иликтешет. Текшерүү жүргүзүлөт. Күнөөлүүлөр такталат. Бөлөк колонияларга бунттун таасири илдет сыңары жайылып кетпес чаралары иштелип чыгат. Зектердин койгон талаптары жарым-жартылай канааттандырылат. Зонадагы абал толук бойдон жакшырып кетти десе болбойт. Ошентсе да аздыр-көптүр ийгиликтерге жетишет зектер. Ушундан бир аз убакыттан кийин кызылдардын колониянын ичинде тымызын иш-аракеттери башталат. Тактап айтканда, иликтөө, изилдөө иштери. Муну зектер кыскача гана ментовская прокладка деп коюшат. Бунтту ким уюштурган, топ башындагы ким, кимдер тукуру элди үгүттөгөн, ачкачылык жарыялоого, жогорудагы суроолорго жооп берүү үчүн албетте подсадная утка деп аталган чыккынчылардын кызматы зарыл. Эл арасында билинбей жашаган,
кулагын жылытчулар баары жокту ташып жеткиришет кызылдарга. Кара тизмеге киргендердин саны арбыйт. Этапка кетүүчүлөр ушулар. Кызылдардын максаты эмне? Колонияны эл бузуучу дезорганизаторлордон тазалоо. А чындыгын алганда, элдин жакшы жашоосу үчүн күрөшкөн эр азаматтар ошолор эмес беле? Ничего подобного, дешет колониянын башкаруучу чөйрөсү. Мындайлар биздин арабызда турганда колонияда тынчтык жок. Тез аранын ичинде жоготуу керек буларды. Орусиянын түпкүрүндөгү колонияларга жөнөтүлсүн. Көрсүн бунт чыгаруу кандай экенин. Ошентип эл камы үчүн күрөшкөн эр азаматтар этапка чыгышат. Ошол боюнча дайыны билинбей, ың-жыңсыз жоголгондор канча. Алакандай кагаз келер, уулуңар оорудан каза болду. Сөөгүн баланча күндөн калтырбай алып кеткиле деген. Ким барат Орусиянын түпкүрүнө? Колунда бар ага туугандар жолго чыгышар. Эчен азап менен чытырман токойдун арасындагы айланасы зым тикенек менен курчалган колонияны таап барышар. Менттер алар келгиче жерге бергенин айтышар. Эмне кылсаңар, ошону кылгыла дегендей, эл камы үчүн күрөшөм деп, акыры кургак учуктан, менттердин запкысынан, Белая лебедь аталган зонанын жан чыдагыс абалына чыдабай, жаш жаны жарык дүйнө менен кош айтышкан зектин мүрзөсү сымак үстүнө белги эмес таш жок. Бирдөөнү көрсөтүп басып кетер түрмөнүн кызматкери. Ага эмне? Мага демектен зектер бүтүндөй кырылып калсын дейт. Колун шилтеп, мыйыгынан жылмая басып кетет. А Сибирдин тоң койнуна тыртайган денесин катып жаткан зектин туугандары эмне кылсын? Өкүрүп өксөп тиң болушар. Билген дубасын окуп жолуна түшөр. Мына ошол эр азаматтардын убалына калган кашабаңдар ушул жерде. Рысбек улагасын жаңы аттаган камерада олтурушкансыйт. Соңунан эшик жабылаарга чейин имере тиктеп алды Рысбек олтургандарды. Саламын чолок айтты. Салам, братва. Адамдын доошу көп маанини билгизет. Анын негизги күчү корулдаган жоон дабышта эмес, түпкүрүндө жатат. Абдырап калбай чечкиндүү, өзүнө бекем, ишенген күч менен айтылган доош камерадагылардын назарын өзүнө бурду. Алардын көз алдында москоол деп айтууга болбой турган арине ийиндери келишимдүү келип, эки ыйыгы жумуру, кадимки чоюндан уютулуп жасалгандай салмактуу, төшү чыгыңкы, жакасы кайрылган жылуу көйнөгүнөн чыгып турган италиялык атагы таш жарган скульптор Микеланджелонун колу тийген чыгармаларындагы каармандарына таандык, ашык кеми жок, кол менен жасагандай моюн булчуңдары жик-жиктелген, кабагы тик, көзү бир ирмеп койбогон, адамды батыл тиктеген, орто бойлуу, чымыр жигит турду. Өз үйүнө келгендей кенен талтая, түрмөнүн камерасынын астанасын тээп турган буттары бекем. Салам. Бөлөктөрдүн доошун баскысы келгендей, ага тикирее серп салгандардын ичинен бир үн өзгөчөлөнө, ыргагына кыйкырык кошуп ийгендей басымдуу чыкты. Бул өзүнө эрксизден көңүл бураарлык жан. Ким билет? Балким эркиндикте көп адамдын арасынан ага анчалык назар салынбайт беле. Андай учур болгон күндө да эрки күчтүү, көз карашы оор, жагымсыз сезимди туудурган тик көздүү адам деп айтаары бышык. Табигат мындан көп нерсени аябаптыр. Бул бир караганда эле билинет. Узун бой, кеминде 1,85 менен 1,90дун ортосунда. Кең далы, алакандары күрөктөй. Бирок жумушчу адамдын колдоруна салыштырып болбойт. Өмүр бою кызматкер болуп жүргөндөй кара торусунан келген салаалары жоондугуна карабай узун тартып, келишимдүү. Колдорунун бир булчуңу былк этти дегиче салааларынын алаканына бириккен жерлери ар бири өзүнчө бөлүнүп быжырланат. Табиятынан эле айрыкча кубаттуу экени көрүнүп турат. 5-6 адам буга туруштук бере алуучудай эмес. Свитерчан. Оң колун оозундагы күйүп бүтөйүн деп калган кымбат баадагы чет өлкөлүк сигаретке алып барган сайын каруу булчуңу бир жашар баланын башындай болуп мулыя кылат. Дароо таң берди буга Рысбек. Ар бир булчуңдун өзүнө жараша кыймылдаткыч мүнөзгө ээ болгон касиети бар. Бисепс булчуңу күчтүү өнүгүптүр. Ичинен ойлонууга үлгүрдү Рысбек. Аяктай түйүлгөн каруу булчуңун бир кезде чыканагынан саал жогору орустун атлеттери аттака деп атаган трицепс булчуңун өстүрүүгө умтулганын эстеди. Көзгө анчалык урунбаган, көрүнүшү аттакадай болгон булчуң боксердун тула боюн чымыркантып туруп, күч кубатын колдоруна өткөрүп турган сокку учурундагы көмөк көрсөтүүчү булчуң катары эсептелинчү. Бокс менен машыгып жүргөндө ушул бисепс булчуңун өстүрүү үчүн штанганы эки колдоп, кыр аркасын тушка түшүрүп көтөргөн сааттары да
жылт этти оюнда. Спортсмен менен кара күчү табиятынан бар адамды алмаштырууга эч болбойт. Спорттун кайсы бир түрү, оор атлетика, күрөш менен ырааттуу түрдө машыккан адам гана ушундай болот. Далысы кең, зымга тарткандай зыңгырап түз, курсагы жок, денесин май баспаган, жагымсыз сезимди туудурган көздөрү мынчалык муздак болоорбу? Ай балтасын эшафотто дөңгөчкө башын койгон өлүм жазасына өкүм кылынган адамга шилтеп көнгөн желдеттин көзү балким ушундай болоор. Ким алдынан кезиксе да, баарын өз курмандыгындай көргөн токой жаныбары, кара кабыландын көзү ушундайбы? Иши кылса көзүнүн карегинен баштап, чел каптагандай кайдыгер муздак сезимдин боз туманы. Бирок канткен менен далай кыйынмын деген адамдарды карегине илинткен көк жал эмеспи? Жаңы келген жигиттин өзүн ишенимдүү туткан үнү чыкканда, сөөмөй менен ортомуна кыпчыган сигарети оозунан ала коймокко умтулган колу билинер билинбес селт этти. Бул 6-чы сезимдин шыбышы болуучу. Ал уккан үндүн ээси тегин жигит эместигин, ар кандай айла амалдарга оңой олтоң алдыра койбостугун, ошондой эле камеранын босогосун аттаган эми өзүндөй бойлуу болбосо да, тула боюнун ар бир сөөмүнө кыйраткыч күчү топтолгондой зор дымак бар экенин сези койду. Бирок тилекке каршы бул оюн текебер ниети жууп кетти. Ошондонбу Рысбектин саламына жооп кылган. «Салам!» деген добуш ортодон жогорку басым менен чыкты. Ошого Уда жаңы келгендин деле мурунку ордунда кыймылдабай турганын көрө сала, кайра үн чыгарды. «Эмнеге туруп калдың? Өтпөйсүңбү бери?» Бул саам үнү кекээрлүү чыкты. Ушунда гана жан жактагылары чуулдап ишти. Өт бер тартынбай!» Тиги чуулдап жаткандарга жооп кылганыбы кара күрөң чачын артка силке, жылмаюу десең жылмаюуга окшобогон, кекээр, ийри толкундай сызыкты сол жак ууртуна түшүрө, жанагы Рысбектин саламына жооп айткан олбурлуу неме тегерегиндегилерди көзү менен чарк имерип өттү. Ушунун өзү эле жетиштүү болду дейм. Уурттар жыйырыла, үндөр абага сиңип, чымындын укканы угулгандай абалга жетти. Камераны бирирмен менен жымжырттыкка бөлөгөн мыкчыгер, качан деген кошумча ысымга ээ болгон, азыркы тапта өлүм коркунучу, түрмөнүн тили менен айтканда вышак аттуу жазасына кириптер болуу мүшкүлү башына түшүп, ошол себептин айынан пресс-хат аны иштетип, ошол эмгеги менен өлүм жазасынан кутулуу аргасын издеген адам бет алдында олтургандарынын Рысбек билген жок. Анын өмүр таржымалын билмек эмес. Качандын чыныгы досьеси, жырткычылыкка келгенден тартып эмне иш кылганы, акыры мыйзам чегин аттап, кылмышка кириптер болгон күн жылынан өйдө белгиленип, кызылдардын колунда. Орусиянын зонасында олтурган, кылмышы киши өлтүргөн үчүн жаза мөөнөтү ортулуп калган мезгилде лагерден өзүнө окшогон бир сел саякты аркы дүйнөгө узатат. Мойнунда 2 мокруха, бөлөкчө айтканда 2 адамдын өлүмү. Буга чейин кылмыш дүйнөсүндө аздыр көптүр баркы бар, кескин кыялы жолуна каршы тургандарды 2 чайнап бир жутуудан кайра кайтпаган көк беттиги, өз сырын жан адамга билгизбеген ичим тап мүнөзү, лагердик ички талаш тартыш маселелерди чечүүгө келген разборкалар учурунда жазылбаган мыйзамдарга шек келтирип койгон бирөө жарымга скотчка жеңилдик берүүнү мындай кой, аяоо дегенди билбеген кара мүртөздүгү жагынан астына киши салуучу эмес. Өзү да кылмыш дүйнөсүнүн жазылбаган мыйзамын аттады. Анткени рамс деп аталган ар бир чатак иштин майда чүйдөсүнө чейин бир гана зонанын общагы териштирет. Жыйынтык чыгаруучу соңку сөзүн ошол айтат. Аны күтпөй, качан жеке өкүмүн чыгарып, өзүнө окшогон бир сел саяктын өмүрүн кыйып койду. Эмне болот? Кызылдардын мыйзамы бөлөк, рас. Качан ал тараптын чечими боюнча срок алат, а каралар тарабынанчы? Непада качанга өлүм жазасы коюлбай, тек жаңы жаза мөөнөтүн алып, өзүнүн зонасына эмес, таптакыр бөлөк зонага барган күндө дагы общак тарабынан жазылбаган мыйзамга шек келтирген күнөөсү териштирилет. Өз жазасын братвадан алат. Мындан эч ким четте калууга тийиш эмес. Зоналар бири-бири менен тыгыз байланышта. Айыпкер канчалык буйтактап жашырбасын, кылган кылыктары эртедир кечтир жарыкка чыгат. Ошол киши каны төгүлгөн зонанын братвасынан мультка келет. Мулькада төкпөй чачпай, качандын канчалык кадыр баркы бар экенин, кылмыш дүйнөсүндө алган орду, эл үчүн кылган камкордук иштери болсо, ал да көрсөтүлүп жазылат.
Мульканы колуна тийгизген зонанын апшагы качандын оң тетири жагын таразага коет, тагдырын чечет. Мына ушуга карата да кылмыш дүйнөсүнүн солк этпес бирдиктүүлүгүнө, кыйшаюусуз чыгарган адилет чечимине тан берсе болот. Бирок качан ага жетпей, орто жолдо аксап турат. Башына өлүм коркунучу түштү. Эки адамдын өлүмүн эсепке алып туруп, ага кызылдар вышак берип коюшу айкынсыз иш. Аргасыз абал. Колунан эмне келет? 30га жетпеген курагында табигат берген ушундай мүчөсү бышкан кирпичти эки четинен кармап туруп, тизесине бир уруп сындырган кубаттуу учурунда бир окко жанын тапшырып коебу? Спорт дегенде жантыгынан жата калчу. Оордуктарды көтөрүп, тынбай машык эле кезинде. Ал тууралуу эчен түрлүү аңыздар айтылып жүрчү. Күчтүүлүгүн ушундан бил, Терпила жабырлануучусун бир уруп өлтүргөн имиш. Ал Терпиласы да өзүнөн кем калышпаган алибеттүү неме экен. Дагы бир аңыз айтылып жүрчү, качан тууралуу. Түрмөнүн камерасында олтурган кезиндегиси. Сентряк деп селсаяктар айтышкан. Калыңдыгы бир элидей болгон түрмөнүн табагы бар. Оордугун анан калыңдыгын айтпа. Түрмөгө тамак тараткан баландер тамакты ошол идиштерге салып берип, камеранын эшигинин дал ортосунда 3 маал гана нан үштө, учурунда ачуучу 4 бурчтуу оюк бар. Ошондон ичкери узатат. Түрмө курулгандан берки табактар чети кыбыраса да ооздон оозго өтүп, селсаяктардын ырыскысына шериктеш болуп келе жатат. Түт келген ушулар калыңдыгынан, анан кубаттуулугунан чыдайт да. Ошол сентряк аталган табакты качан дубалга көмкөрөсүнөн коюп туруп, муштаганда жап-жалпак кылып түздөп салыптыр. Мына сокку деп ушунайт. Анан ушундай сокку жеген Терпиласы өлбөгөндө кантет? Ушундай неме болчу качан? Эми аргасыз абалда. Киши өлтүргөн оор кылмышы үчүн жаза мөөнөтүн өтөп, аякта электе, ошондой эле оор кылмышы үчүн раскрутка болуп, СИЗОдо олтурат. Мындай ойлонсо да, тигиндей ойлонсо да, вышак. Мындан кутула албасы вышык. Тагдырына моюн суна, өлүмгө башын байлап кете бергени дуруспу? Не кызылдардын сунушун кабыл алганы ылайыкпы? Кызылдар качан жакшы сунушун таңуулоочу эле? Чыккынчылык жумушту сунуштап жатышат. Кылмыш дүйнөсүнүн мыйзамдарына каршы келгенде, мындай ғой, эң жек көрүндүү жумушту тапшырып жатышат. Ошол ишти колуна алса, өлүмдөн башы кутулат. Өлүм жазасынын ордуна 15 жылга чейинки жаза мөөнөт. Ал үчүн эмне иштерди жасоого тийиш? Пресс хатаны 2-3 жылга чейин кармап, иштетүү. Ооба, ушундай. Бөлөк арга жок. Же өлүм, же пресс хата. Албетте, качан өңдүү кылмыш дүйнөсүндө кадыр барктуу, тажрыйбалуу, ошону менен бирге күч кубаттуу көк жалдын пресс хатада иштеп бериши кызылдар үчүн чоң табылга. Мындайлар күн сайын жолуга бербейт. Непада ким билет? Өлүм коркунучу башына келбесе, башынан лагердик түшүнүгү түз качан кызылдардын сунушун четке какмак. Азыр болсо эрксизден макул болуп олтурат. А жанындагы өнөктөштөрчү? Булардын көпчүлүгү түз маанисинен алганда чыккынчылар. Арасында жашы жетелек балдардын лагеринен эле чыккынчынын өмүр жолун баштагандар бар. 3-4 хотканы башынан өткөрүп койгондор. Бир ирет ийнеге олтуруу үчүн киндик каны тамган жерин сатып ийүүдөн кайра тартпагандар бар. Мындайлар качан сыяктуу күчтүүлөрдүн дегени менен болот. Ошонун аркасында күн көрөт. Бирок ошол эле мезгилде колунан тамак алып жеп жаткан ээсин эбе келген жерден сатып ийүүдөн да кайра тартпайт. Рыспектин бет маңдайында, камеранын ортосундагы боштукта, дубалдын эки жагына такай орнотулган кош кабат наралардын бирине көчүк баскан олбурлуу адам ушул жердегилердин ана башы экени көрүнүп турат. Качан? Жаңы келгендин кыймыл аракетине, үн чыгарып саламдашуусуна, турпатына бекеринен серп салган жок. Рыспек тууралуу толук болбосо да, кызылдардан алган аздыр көптүр маалыматы бар болуучу. Ошого тете буйрук да кыска болгон. Кандай гана жол менен болбосун, ал күнөөсүн мойнуна толук алгандай болсун. Болду, чекит. Муну селсаяктардын тили менен айтканда сындыргыла деген мааниге тете. Айтууга оңой, адамды сындыруу. Жолдор көп анын. Буга 15 пенденин жетишээрлик тажрыйбасы бар. Пресс хатага атайын алынып келгендердин дээрлик баардыгы сынат. Күнөөсүн толук мойнуна алат. Адатта пресс хатага кимдерди алып келишет? Караманча көгөрүп, өзүнүн күнөөсүздүгүн жанынан баардыгынча далилдегиси келген, актыгына толук ишенген, ошону менен бирге бул күрөштүн акырына чейин кармашууга бел байлаган кайраттуу адамдар келет. Мойнуна албагандар түп көтөрө,
башында эле келе бербейт аталган камерага. Дээрлик көпчүлүгү орто жолдон сынат. Пресс-хатага чейинки сапар кыйноонун эчен түрү, сурак үстүнө суракты, кемсинтүү, кордоону, нечен алакетти ичине камтыган узак жол. Аны басып өткөн адам орто жолдон аксап калбаса, акыры пресс-хатага такалат. Демек, эң чыныгы кашкөйлөр ушул качан баш болгон кыйноочулар олтурушкан камерага баш багышат. Канткени менен пресс-хата жана ага чейинки менттердин уруп согуу, коркутуу үркүтүү ыкмалары коштогон алдын ала тергөөнүн ортосунда аз да болсо айырмачылыктар бардыр. Албетте бар. Болгондо да чоң айырмачылык. Айталык, алдын ала тергөө жүргүзүлгөн сурак учурунда тергөөчү криминалистиканын бай тажрыйбасына таянып аракет кылышы зарыл. Ушундай эмеспи? Сандаган изилдөө иликтөөлөр, жабырлануучулардын күбөлөрдүн көрсөтмөсү, эшток деп аталган акчалай же буюмдай тергелип жаткан адамдын күнөөсүн аныктай турган иштер, айныксыз далил болуп бере турган кылмыш учурунда дал үстүнөн чыгуу сыяктуу иш-аракеттер камакка алынган адамдын күнөөлүү күнөөсүздүгүн тастыктайт. Мына, ушунда гана адилеттүү чечим ишке ашырылат. Ал эми колунда бир далили жок тергөөчү бул учурда эмне кылуусу керек? Албетте камактагы адамды таптакыр же болбосо сотко чейин кагаз жүзүндө эч жакка кетпейм деген убадасын алып бошотуусу керек. Мындай иш-чара юриспруденцияда каралган мыйзам боюнча СИЗОго жеткирбей эле камактагы адам шектүү деп табылып, ИВСК жабылган 3 күндүн ичинде жүргүзүлүшү керек. 3 күн тергөөчүгө берилген мөөнөт. 3 күндүн ичинде камалган адамдын жасалган кылмышка түздөн түз байланышы бар экенин аныктаса гана сотко чейин СИЗОго күнөөкөрдү этап менен жөнөтүүгө укугу бар. Ошондо гана прокурор санкция берет. Теңирден тескери иш кылган укук коргоочулар четтен табылат. Прокуратурадан киши барып эле текшерип калбаса, шаардык, райондук ИВСтарда күнөөкөр катары далилдене элек санкциясы жок адамдардын сүрсүп жатканы канча. Сиз ону айтпай эле коюңуз. Санкциясынын мөөнөтү эч ак өткөн, же анысы узартылып койбогон сел-саяктар тар камеранын ичинде урун ушуп беринише, асты үстү таш бетонго ден соолугун күндөн күнгө кемитип олтурушат. Келечек тагдыры эмне болоору эч кимиси билбейт. Камалдуу? Демек бир күнөөсү бар. Ушинтип сезишет кызылдар. Колго түшкөн коёнду кое берген оңорбу деген принципке таянышат. Ошондой күнөөкөрлөрдүн бири Рыспектин да астындагы күндөрү бүдөмүк. Жогорудагы өтпөйсүңбү деген сел-саяктардын сөздөрүн бир сыйра өткөрүп ийип, тек шашылбаган басыгы менен качан олтурган наранын тушуна өттү. Колун сунду. Рыспек. Теги олтурган эме оюна кызыктуу бирдеме түшкөндөй, көздөрүн жүлжүйтө, атаандашынын алгычын билгиси келген сымак, жанына келген жигиттин сунган колун байкамак санга сала терс бурулду. Ошого удаа күңк этти. Ашыкпа, таанышканга үлгүрөбүз. Биз дагы сенин ким экениңди билбейбиз. Рыспек болсоң болуптур. Мени качан деп коюшат бу жерде. Түшүнүктүүдүр. Мындай мамилеге кандай жооп бериши керек? Оңтойсузданганын билдирген жок. Камеранын астанасынын шыбына чейин алда бир кызыктуу окуянын болоорун күткөн сыяктуу, үстүңкү наралардан башын төмөн эңкейтип, баары бир кишидей анын баскан турганына сынаакы, келекелүү көз жиберишсе, оозунан эмне сөз чыгаар экен дегендей дымыроо созулган сел-саяктардын өңдөрүнө чейин чарк эмерип өттү да, решкага тушташ, бош матрасы жок нараны көзү чолуп өтүп, ачып көздү жумганча башынан төбөсүнөн бир укум бийиктикте турган орундун кырына колу тийдиби тийген жокпу, илбирстей каргыган бойдон абага жеңил көтөрүлүп, ошол эле абада боюн түзөп, ашыкча үн чыгарбай ордуна жатып калды. Жалаңкат темирден ширетилген нара билинер билинбес онтоду да тынчып калды. Мурунтан эле ушул калыбында жаткансып, эки колун желкесине алган Рыспек көзүн жумду. Мындайды жаңы келгинден күтпөгөн камеранын сел-саяктары аң-таң болуша, ооздорун ача аңырайышып, дымыроо чектен ашык созулуп, арасынан кимдир бирөө гана укмушко гимнасттын өзү деп күбрөнгөнү угулуп, эми эмне кылабыз дегендей мааниде көз кыйыктарын астыңкы нарада олтурган качанга бурушту. Алгат чеңгелинде болуп келген бөрүлүк касиети чоң качан бир жак ууртун тепкен заардуу жылмаюусу менен тык токтотту өзүн. Молодчик, карасаң муну. Рыспек деп өйдө жакта олтургандардын бекеринен күдүңдөшпөгөнү чын белем, оңой көрүнбөйт. Эмне менен машыкты экен? Октон учкул экен го. Бир заматтын ортосунда ойлору бытырадай чачырады качандын.
бир чети кыжыр кайнады. Өзүңө жана тегерегиңдеги ыржалакташкан маймылсымактарга торпедалар. Бирөөгө тукурсаң, ошону тебелеп тепсеп, моокумдары канганча муштундарын булгалактаткандан бөлөк колдорунан эч нерсе келбейт. Качандын ачуусу келгени Рысбек анын алгачкы психологиялык басым жасоочу даярдыгынын таш талканын чыгарып, иш планын жокко чыгарып салды. Түрмөгө жаңы түшкөн адам кандай гана эр жүрөк болбосун, калта арбай койбойт. Жаңы келгин деген жаңы келгин. Түрмөнүн көрүнүшү эле аны апкаарытып, алдастатууга аргасыз кылат. Түрмөнүн үңүрөйгөн көзгө суук, узун коридору, жүздөгөн камералардын эшиктери, артыңдан келаткан конвойдун бут кийиминин такаларынын астанага тийип жаңырган доошу, эшиктердин гүлдүрөп жабылып, кулпу бекиткичтердин жылдырылып шалдыраганы, кыска буйруктар, колдорун артына алып, үңкүйөө тартып, конвойдун астына түшүп берген жападан жалгыз адамдын карааны. Өмүрү күндүн нуру тийбеген сымак, терезелери жок, эшиктер биринен бири кырка саналган, төбөдөгү үлүң-бүлүң лампочкалар өлүмсак жарыгын берген коридордо кандай көзгө суук. Мунун баары сезону жаңы көрүп аткан адамдын ич дүйнөсүн куушурбай койбойт. Камеранын сырт кебетесинен да, ички кебетесин, анын ичинде үңүйтө тартып олтурушкан, кабагы ачылбаган сел саяктардын күн-түн өчпөгөн жалгыз лампочкасынын үлүңдөгөн жарыгында күн көрбөгөнгө ант ичкендей, кубарган жүздөрүн алгач көргөн жаңы келгендин жүрөгү сөзсүз кысылат. Ашып эле кетсе буга чейин анын көргөнү ивысы, убактылуу абак. Ал кылмыш дүйнөсү тууралуу толук мүнөздөмө бере албайт. Андай болсо, Рысбек аттуу жаңы келгиндин башында эмне уй бар? Дымагы күч, эчтеке болуп өтпөгөндөй саламын ооз учунан айтып, наранын жылаңач экенине карабай, аны каакы ордунда көрбөстөн, ордуна жатып алганын карасаң, кайсы колго түшкөнүн билбей жатат окшойт. Кабыргаларын куушура, бир ууч түйүнчөктөй кылып, парашанын жанына ыргытып салганда көрөр эле. Качан өз тизесин салаалары менен катуу мыжып, жаактарамыш булчуңдары жик-жиктелип барып токтолуп калды. Кой, сабырдуу болуш зарыл. Технично сырын билгизбей тартып көрүш керек. Күч колдонууга убакыт жетет. Ага дайыма убакыт бар. Эркин сындырып, өзүңө баш ийдире турган атаандашыңдын алгач ички табигый духун, чама-чаркын байкап, анан аракет кылуу. Ломканын жолдору арбын, ар кандай суроолорду жаадырып, шаштысын кетирип, эптеп ыгын таап капканга түшүрүп алсаң болгону. Зацепка таап, сөздөн жаңылдырып, айта турган сөзүнүн ордуна теңирден тескери кеп айттыруу. Капканисттин тажрыйбасына байланыштуу. Муну словесный бой деп коюшат сел саяктар. Шаштысы кеткен адам көп жаңылат. Алапайын таппай мукактанып, эрки бошураагы жүрөксүп, чыдамы жогураагы ачуусуна алдырып, акырында кантип сөздөрдүн тузагына түшүп калганын байкабайт. Мына ушуларды ойлоду да, качан ордунан туруп, кубаттуу мүчөсүн сөөктөрү менен кычырата, далысын күйшөп, кенен кесири чоюлуп алды. Ошону менен бирге астыртаан билгизбей, өзүнүн оң колу деп эсептелген митаамдыгы, бурчтан кол салчу көр коолугу, сөзгө чечендиги менен белгилүү болгон жылчык көздүү, бети табактай жалпак, чачы жеринен аппак, эрди дайыма сууланышып турган башкыр Левага баш ийкеп койду. Өзүнүн көзүн албай карап турган башкыр түшүнгөнүн билгизе, адамга жылуулугу жок, ырайым дегенди билбеген жымшык көздөрү ого бетер кичирейе, ичкери тереңдеп кирип кеткендей, чеке белине жөргөмүштүн желесиндей ичке тордолгон бырыш түшүп, бою бакене болсо да, маймылдыкындай узун, саргылт түк баскан жоон маанжалары наранын четин мыкчып, зал кыйган төшү дөмпөк кубаттуу денесин жерге түшүрдү. Качан анын кыймылын көз айырбай тиктеп туруп, дагы бир ирет бул жолу башын нускап койду. Рысбек жаткан нарага. Тигил үнсүз башын ийкеп койду. Бул үн сөзсүз макулдашуу, эмнеге алып келээрин болжоп айтуу кыйын. Бир билсе могул, баш ийкешкен экөө гана билет. Акыркы тапта Рысбекти үргүлөп кетти деп айтууга болбос. Ойгоо, сезим ойлору таптакыр ойгоо. Болуп көрбөгөндөй тунуктукка ээ болуп турат сезимдери. Ал ачык түшүндө. Пресс-хатага туш болгону анык. Көкүрөгүндө миң-миңдеген жыбыраган кумурскалардай ойлордун кыймылын туйду. Эң башкысы, бул ойлор анын эркин тосмолоп, бөгөт болбошу зарыл. Денесинин ар бир кан тамыры көөшүгүн абалды. Мындай абал көпкө созулбасы белгилүү, бирок ошого чейин 1 мүнөт, 10 мүнөт болсо да,
дененин чымырканган абалын жеңилдетип, муундарын бошотуп, алдыга зор таймаш үчүн күч кубат жыйнап алгыдай мерчемди камсыз кылышы зарыл. Антпесе болбойт. Этап отстойникте өткөргөн уйкусуз түн, жан дүйнөсүн тытмалаган ой санаалар аны чарчатты. Андыктан жүрөгүнүн бир калыпта согушуна көмөк берүүчү абалды камсыз кылып, анан керек учурда бир көз ирмемде тула боюна кубаттуу күчтү сиңирип, жаңы төрөлгөн наристедей таза ойлорго ширелип, астындагы кыйынчылыкка көз ирмебей баамдуу серп салып, зор толкундай жолундагылардын бырын-чырын чыгарчу кубатка ээ болушун ичинен тилеп, ушул ойду буттарына, колдоруна, жумуру башына, көөдөнүнө күн жарыгын тийгизгендей нурларды туш тарапка чачыратып кыймылсыз. Туйумунда камеранын ички кыймылы, кобур-собур үндөр, кимдир бирөөлөрдүн өз ара баш ийкешкендери, атүгүл жыла баскан караандын шырп алдырбай өз тушуна келип токтогонунан өйдө билди. Булага жогорудан берилген сырдуу нур сыяктуу эле. Жанындагы караан ага ооз ача электе мурда ал кирпигин көтөрдү. Жарым-жартылай ачылган кирпиктердин чок ортосунда суюк ак чачтары делдейген кулагына, кууш чекесине түшкөн, бети жалпак, мурдунан бел баскагы сынган, жылчыйган көздөрү артыкча мээримсиз кебете аны карап турду. Дүрт эткен кубаттуу агым дене боюна чуркап өткөндөй, кез-кезде машыгуу учурунда эң татаал көнүгүүнү оюндагыдай аткара албай, не теңтайлашынын карегине тике карап, рингти тегеренип, мына-мына сокку берээр учурундагыдай кирпиктерин ылдам көтөрө, эң айбаттуу деген көз карашын капкара көздөрүнөн чагылта, жүзүн бет алдындагы адамдын кепширине кыңай бурду. Кемсинтүүгө дайын тургандай, оозунун жамажайы бир жагына чоюлган жагымсыз күлкү Леванын жүзүнөн жел айдагандай жок болду. Рысбектин курч көз карашы жүрөгүнө канжар сымак сайла түштү окшойт. Сага эмне? Алгачкы салам бергендегиден бөлөкчө, түпкүрдө жер титирөө болоордун астындагы магма былкылдап кайнагандай айбат бар жаңы келгендин добушунда. Сүйлөшсөкпү дедим эле. Башында айтаар сөзүн эстен чыгарып салып, таптакыр бөлөк сөздү айтты Лева. Туура түшүн, тууган. Эмне тууралуу? Чыканактай өйдө болду. Эми тескерисинче, Рысбек келекенин көлөкөсүн ууртуна түшүрүп. Жакыныраак таанышсакпы деген ой. Бөлөк эчтеме? Кыска күлдү Рысбек. Таанышып, адамча сүйлөшкөнгө каршылык жок албетте. Ал эми тиги качаңар эмне дейт? Таанышканга үлгүрөбүз. Сенин ким экениңди билбейбиз. Кызык. Түрмөдө 10 000 киши болтурсун. Бири-бири тууралуу эч нерсе билишпейт. Ошол үчүн түрмөдө адамча кабыл алганды билиш керек. Ороңдобой. Эмне? Үйрөткүң келеби сен мени? Чыдамы түгөнө үнүн бийик чыгарды, ары жактан качан. Өңү түктөө түшүптүр. Аны көрүп айдактаган itтердей болуп, дүрдүгүшө түшүштү калгандары, туш-туштан. Рысбектин дарегине ачуу сөздөр жаады. Ой, карасаң муну. Качанга сөз тийгизип. Бул өлө албай жүргөн эме го. Банкага киргенде билет да. Кое тургула. Кипиштин керек эмне? Талашыңар эмне? Муну айткан жеңи кыска көйнөкчөн, булчуңдуу колдору салааларынан тартып, каруусуна чейин чолоо жери калбай чегилген, бою качандан саал-паал жапыз гана болбосо, мүчөсү балбайдыкындай, төшү бөлүнгөн, май болпоң, күчтүү денелүү, көзү агыш, кызга окшош бакыраң, ак саргыл чачы тармалдашкан, 25-терге келген жигит. Бир кемчилдиги оозун ачканда тиштеринин жарымынан көбү түшүп, аралары ачык, соо калгандарын курт жеп карара баштаганы байкалат. Ал сүйлөй баштаганда жаамысы негедир аялдап калышты. Мына ушундан эле анын бул камерада канчалык кадыр баркка ээ экендиги көрүнүп турат. Курт мүлчүп жоготкон тиштеринен уламбы, сүйлөгөндө жука эриндери ичкери кемшип, үнү ачык угулбай күңүрт. Шы менен С тамгасын сөзүнө көбүрөөк аралаштыра сүйлөгөндөй сезилет. Качанда аны карап калды. Тиги сүйлөгөнүн уланта берди. Биз бу жерде жыгаганыбыздан отурган жокпуз. Кызылдардын кысымында страдать этип жатабыз. Тегушниктер түрмөдө толтура. Сен да туура түшүн, Рысбек. Жүрөгүңө жакын алба. Берде сүйлөнгөн сөздөрдү. Качан да туура айтат. Камерага ким келди, биз да билишибиз керек, расбы? Кел, жакыныраак отур. Сүйлөшөлү. Жакыныраак билишели бири-бирибизди. Кайсы жерден болосуң, Рысбек? Чолпон атадан. Жооп берип коюп, ичинен баш чайкап койду Рысбек. Кууланып жатканын түлкүдөй булгалайт койругун. Тегушниктер түрмөдө толтура деп койгонун кара. Ой, түлкү.
Сүйлөй түш, дагы эмне дээр экенсиң? Чолпон атадан дейсиң бе? Ысык көлдөн. Ну, укмуш жерде. Барганбыз биз дагы. Экинчи ходкамдан кийин. Так, азыр айтам. Ананьева деген айыл барбы? Бар. Чолпон атадан арыраак. Ну, ошол жерге баргам. Менттери беспредельный экен. Аран качып кутулганбыз. Да, браток, да. Биз да көрүп койдук анча-мынчаны. Түшүп келбейсиңби берге? Приколдошуп олтуралы. Барууга туура келет. Кандай гана болбосун, алардын тушуна барып маектешиши керек. Абдан кылдат, сак болушу зарыл. Бул бөрүлөрдүн оюнда азыр эмне бар, билип болбойт. Особист айткан пресс-хата ушул экен да. Шек билгизбей, эч нерсени билбеген кылмыш дүйнөсү пресс-хата тууралуу караманча түшүнүгү жок адам катарында көрүнгөнү дурус. Бара-бара булардын ага карата эмне ойлору бар экени билинер. Кел бияка. Нарасынан жерге лепетип секирип түшкөн Рысбектин кыймылын аңдоостон көрүп, суктануусун жашырбаган адам катары спорттун кайсы бир түрү менен машыккан кебетең бар деп кызыккан түр менен сурады тармалчат жигит. Колун сунду. Менин атым Александр. Саша. Сенин биздин хатага туш болгонуң жакшы болду. Баары душевный балдар. Турмуштун ачуу таттуусуна аралашып, сыналган. Ар бир нерсени эле жүрөгүңө жакын ала бербе. Качан сен анча-мынча понтко алып койсо, кисилияк кармай калдың окшойт. Менин суроомо жооп берген жоксуң го? Спорттун кайсыл түрү менен машыккансың? Ар кайсынысы менен? Аз-аздан. Суроого түз жооп бербей, бул багыттагы сөз андан ары тереңдеп кетпесин деди окшойт. Рысбек кеп нугун бөлөккө бурду. Мен сакалымды алып алсам болот эле. Албетте. Кечээ келдиңер беле этап менен. Кечээки күн этаптын күнү эмес беле? Ооба. Отстойникте олтурдук түн бою. Түшүнүктүү. Эмне түшүнүктүү экенин айтпай, Саша күймөлө түшүп, анан камералаштарынын ичинен бирөөнө буйрук бергенсиген добуш менен кайрылды. Рустам, жаңы мойка алып берчи Рысбекке. Аздан кийин бел курчоосунан чечинген Рысбек суу агуучу түтүктүн бет алдына туруп, суунун аздан шылдырап куюлуп жатканына анда-санда көз кыйыгын жиберип коюп, сакалын кырына баштады. Анын алтынчы сезими дагы алдаган жок. Арт жагында кандайдыр бир кыймылдын болуп атканын тойду. Үнсүз жандашуулар, үн сөзсүз ич ара, бир бүтүмгө келген өңдүү макулдашуулар жүргүзүлүп жаткан сыяктуу. Бир каардуу чечимге келишкен өңдүү арт жагындагы адамдар. Дароо кол салып ийүүгө батынышпай, ал тараптан бир шек шыбааны күткөндөй дымыроо. Кылмыш дүйнөсүндө жөндөн-жөн эле таяктап, ур тепкиге алуудан алыс. Основание деп аташкан илинчек күнөөсүн таап, ошого жараша жазалашат. Илинчек таба албай түйшөлүп талашкандай мына бул андан көзүн алышпай тикирейген адам карышкырлар. Сакалын таза кырынып бүткөн учурду чыдамсыздык менен күтүп жатышабы. Биринчи кимиси кол салаар экен. Качанбы? Лева биринчи кол салууга батынбайт. Сашабы? Жок. Ал көмүскөдө. Кийинчерээк. Муш жамгырдай жаап, тепкиге чындап ала башташканда киришет ал. Демек, качан? Олбурлуу шүмшүк. Муштундарын көрбөйсүңбү? Барскандай болуп. Муштумуна түз кабылган киши соок алуучу да эмес. Рысбек жуунуп жатып, далысына кадалган көз караштардын какаарын сезди. Бирок ошолордун ичинен айрыкча ызгаардуу көз караш качандыкы экенин билген жок. Эгерде чын-чынына келгенде качан өзү пресс-хатанын башында турса да, айткан сөзүн оозунан чыга электе лам аткарган мына бул камералаштарын чын тилинен жек көрүүчү. Эмнеликтен? Непада өзүнөн кайраты мол бөлөк бирөө камерада үстөмдүк жүргүзсө, 14 шүмшүк жел оргон чөптөрдөй жапырылып, ошол жакка өтүп кете беришет. Муну ал тикенектүү тосмонун ар жагында өткөзгөн лагердик тажрыйбасынан билүүчү. Кандай гана жексурлар жок дейсиң? Черныйлардын арасында. Дос деген түшүнүк жокко эсе. Баары Воровской мирдин жазылбаган мыйзамдарына ширелишкен. Ал турган иштечи, бөрүчө жашоону тандап алгандан кийин бөрүчө улушуң керек. Арине дайым эле бөрүчө улугандан тажап, турмуштун кирди-чыкты пендечилик жашоосу тууралуу ой жүгүртүп кирсек эле, аны бөлөкчө түшүнүп, жеке ой пикири, максаты жок, өзүн бөрүмүн деп санаган бирок ич дүйнөсү чөө сыңары болгон камералаш, зоналаштарын оозунан чыккан ар бир сөздү таразага салып, мыскылдуу жылмайып, эби келгенде сени сатып ийгенден кайра тартышпайт. Рас, жалпысы эмес. Канткени менен кулагыңа, көзүңө, тилиңе, жүргөн турганыңа сак болушуң абзел.
Ал эми мына бул 212 камерадагы топтошкон шүмшүктөр кайдан чыкты? Анық чөөлөр ушулар. Карышкырдын терисин жамынып жашап, бирок чөө сыңар арамза ой жүгүртүп, эчен энебүү кашабаңдарды күч менен эмес, айла амал, куулук менен тузакка түшүрүп, ошолордун азаптуу кыйкырыгын эшитип, андан канаат алып, демине дем кошулгандар. Кантип, кандайча кошулуп калды буларга? Керт башынын коркунучу үчүн. Өмүрүн чорт балталап кое турган өлүм коркунучу башына түшкөндө, чыны тайсалдады. Өткөн жашоосунун 1/3 бөлүгү түрмөдө өтүптүр. Мойнунда 2 адамдын каны. Бирин Волиядан, бирин зонадан өлтүрүп койду. Бир срогун өтөп бүтө электе раскрутка. Экинчи ирет макруха үчүн ага сот эмне берет? Албетте ушак. Өлүмдүн демин жакындан сезүү канчалык? Мурун өлүмдү сезбей койду беле? Волиядан, не зонадан болсун. Сезген. Сезгенде да кандай? Өлүмдүн аты бир болгон менен аны кабыл алынышы, себептери ар түркүн. Зектер ичара кектешип, бычакка чыгып, бирин-бири сайышуудан не жашыруун түрдө муналар блядский поступок деп коюшат. Душманын караңгы бурчтан аңдып туруп, же байкалар уктап жаткан жеринен муунтуп, сай өлтүрүшөт. Ичара кектешкендерче, экөө колдоруна бычак алып, көмүскө жерге барышып, өмүр үчүн дебей, өлүмгө башын тосуп салгылашышат. Бул сөөк көчтү душмандашуу. Мында аябоо деген болбойт. Зона экөөнү тардык кылат. Бири-бирин көрөйүн деген көздөрү жок. Андыктан экөөнүн бирөөсү бул дүйнөдөн кол үзүп кетүүсү керек. Ошондо гана тирүү калган экинчиси кененирээк дем алган. Рас, өлгөн адам үчүн кызылдардын мыйзамы алдында жооп берүүгө тийиш. Ал андан эч жакка качып кутула албайт. Бул багытта да зона тар дүйнө экенин билгизип турбайбы? Айрым учурда өлүмгө миз багып, 2 адамдын бычакка чыкканы адамдардын көз алдында өтпөй, көздөн далдоо жерде өтүшү толук ыктымал. Бирок лагердик түшүнүк боюнча өз кылганыңды кызылдардын алдында моюнга алганың абзел. Анткени сен кандай опурталдуу ишке бет алганыңды билесиң да. Эч ким сени мажбурлаган эмес. Кылмыш дүйнөсүнүн жазылбаган мыйзамы боюнча ар бир киши өзү үчүн жооп берет. Дагы бир олуттуу себеби, эч качан братваны страдать эттирип, кыйноого дуушар кылбашы керек. Кызылдар күнөөкөрдү табыш үчүн баардык иштерди жасашат. Зонада канча миң киши болсун, бирин калтырбай, түпкө төртө. Пласта тикесинен тик сааттар бою тургузуп коет. Жатаканаларда тинтүү жүргүзүлөт. Ломка башталат. Изолятор тартип бузуучуларга жык толот. Колониянын сырт дарбазасы ачылып, тишине чейин куралданышкан, колдоруна резинка союлдарын кыска кармашкан, ок өтпөс жилетке кийишкен аскерлер киришет. Мына, ушундай окуяны болтурбаш үчүн бир гана тыянак, өлүмгө себепкер болгон зек алга чыгып, күнөөсүн моюнга алышы абзел. Бөлөк арга жок. Алдагындай абалга дуушар болгон качан? Аргасыздан пресс-хатаны карап берүүгө кызылдарга макулдугун берген. А могул чөөлөр эмнени билип коюптур? Колунда бийлиги бар күчтүүлөрдүн таманын жалоого даяр. Качандын жини келгенинин бир себеби камерадагылардын назары бир кишиге, Рыспекке бурулганында. Ага анчалык көңүл бургудай эмне кылып иптир? Көп болсо, мойнуна таңуулаган күнөөнү көгөрүп албай. Эчен сыноо, менттердин под прессинен кийин эми качан башкарган пресс-хатыга келгенине? Не жанатан бери технично күч колдонбой, астыртан басым жасаса да, суроого тайманбай жооп берип, атүгүл үстүндө матрасы жок жалаңкаттын арасында учкан куштай жеңил каргып барып, аны тоотпой жатып калганнабы? Эмнесин ирдемсийт? Мына бул сүт оозунан кетелек жаш бала. Кылмыш дүйнөсү деген деңизди кечмек түгүл, анын жээктен урган шапатасын чындап сезе электир. Далай көк жалдар сынган кордукка чыдабай, керек болсо кылмыш дүйнөсү коронавайт этип, ишенич берген мыйзамдагы уурлар да кызылдар тарабына өтө качканын лебетке барып келген бродягалардан угуп жүрбөйбү? Алардын жанында чымыр көрүнгөн, денесинин бир жеринде тырыгы жок, чыныгы ломканы башынан өткөрө элек жүзү нурданган могул жаш бала эмне болуп кеттир? Эмнесине таянат? Спорт менен машыккандыр көп болсо. Камгактай жеңил басканынан, кыймылдаган сайын тула боюнун булчуңдарынан бирине туурагансыган кыймылынан көрүнүп турбайбы? Төбөсүнө кеңирете уруп, камеранын сыз астынасына жаткыра турса, дурус болор эле. Сабыр кыла турайын. Азырынча анын соккусунан кийин баш көтөргөн киши боло элек. Кылмыш дүйнөсүнүн илгертеден келаткан мыйзам боюнча кимди гана болбосун себепсиз сындырууга болбойт. Основание негиз таап, анан
ломканы иш жүзүнө ашырса болот. Ал үчүн засепка, илинчек табышы керек. Сынгандан кийин деле ошол селсаяк бул камеранын пресс-хата экенин билбеген бойдон калышы негиздүү. Болбосо 212 камеранын пресс-хата экендиги братвага билинүүчү болсо, качандын да, анын ашыналарынын да иш палдасы чыгат. Мындай абалда бул хатаны менттер түрмөдөн этапка алып чыгып кетүүдөн бөлөк айласы калбайт. Жогоркудай жагдайды селсаяктар хата чачырады же орусча хату вычислили деп коюшат. Мындайды башка салбасын. Анда качанга өмүр бою волядан да, зонадан да жашоо жок. Бардык жерде аны өлүм гана сага алайт. Ушуларды да ойлоп алып, качандын кыжыры ашып ташат. Артка кайтууга жол жок. Эми ага баары бир. Кумовской деген ат ага жабышкан. Канча жашырба, акыры билинбей койбойт. Могул жандагы 14 чөөнүн оозунан өмүр өткөнчө сөз чыкпайт деп. Кантип айтасың? Кыйын. Абдан кыйын. Эмне болсо ошо болсун. 2 жыл ичинде бул хата эчең карышкырларды сындырып, койдон жоош маңыроо кылды. Абженкага эле канчасы кетти. Бир ирет сынгандан кийин адамдын бутуна турмага кыйын. Ал башын өйдө көтөрүп сүйлөй албайт достойныйларга. Эл катарынан чыгып калат. Тең катарда туруп бөлөк селсаяктар менен сүйлөшүүгө, кол беришүүгө укугу жок. Бир сынгандан кийин ага таңууланып жаткан күнөөнү моюнга албай коюуга чарасы барбы? Айырмасы кайсы? Кайсы күнөөнү болсо да алат. Ал адам катары сынды. Ал обженный, нептевый. Мына пресс-хатага кире турган көй кашкалардын тагдыры. Качан Рыспектин ар бир кыймылынан көзүн албай милтейт. Ал түшүндү. Рыспек айтканынан кайтпаган көк бет. Анын ар жак бир жагына чыгып сурамжылап, технично, сөздөн илип, акыры бир сөзгө такап, кылмыш дүйнөсүнүн жазылбаган мыйзамдарына шек келтирген киши катары күнөөлөп, шаштысын кетирип, сындырууга Рыспек көнө койбойт. Өтө кайраттуу, быш этип койбогон жигит. Мындайларды сындыруунун кеңири колдонулган жолу бар. Ал ур токмокко алуу. Эптеп эле бир илинчек таап, кол салуу. Андан аркысын иштин жүрүшү көргөзөт. Эрки бошураак болсо күзгү жалбырактай дирилдеп, багынып берет. Атүгүл коркконунан сөздөн жаңыла берип, өзүнүн күнөөсүн көбөйтүп алат. Эти оорубаган жан жок. Кара күчкө салыш керек. Рыспек жаагын таза кырынып, сакал алчу аспапты болоту менен таза жууп, ордуна коюп, эми мойнуна билектерине суу жүгүртө аяктап калган. Рыспек беле атың? Эмне? Камерадагыларды тубик болсун деп атасыңбы? Жердин баарын суу кылдың. Канчалык ички кыжырын билгизбейин десе да, үстүңкү эрди бырышкан тейинде диртилдей баштаган дөбөттөй ырылдаган ачуулуу доош кошулуп, Рыспекти жалт артын каратууга аргасыз кылды. Экөөнүн көздөрү бир ирмемде чагылыша түштү. Көз учкундар айнекти тешип өтүп тийген күн нурундай чачырап, ондогон, жүздөгөн сыныктарга бөлүнүп кеткен өңдүү бет алдындагы өзүнө жабалактап тигилген 15 киши ымыр-чымыр. Биерде ооз ачтырууга убакыт берилбестиги Рыспекке белгилүү болду. Анткени жарданып тура калышкан 15 кишинин өң кебетелеринен эле ага ырайым болбостугу таптайын. Ушуну бышыктагысы келген сымак туш-туштан аткан таштардай ачуу сөздөргө камеранын ичи толуп чыкты. Эсине келтирип коюш керек. Мунун орду Парашанын жанында. Туура айтасың. Мунун стойлосун көргөзүп коелу. Эмне керсейесиң? Кызылдарга таянып жатасыңбы? Бул жөнөкөй жолдун эмес. Айтты койду дебегиле. Мунун куйругу бар. Балким милициянын капитаны болуп жүрбөсүн? Мен эми тааныдым. Кирпичныйда мен жашаган жерде дал ушундай бирөө бар болчу. Соккула, братва. Анын эмнесине карап турасыңар? Соккула. Кулак түптөн ары берип кал. Аны качан? Качандын муштуму тиги чекти өлдү да бу. Мадрабаш. Ну что? Приехали, братишка. Оңой дедиң беле, братваны. Азыр энчиңди аласың. Кумовскойлорго орун жок берди. Эмне? Суу урттап алдыңбы? Жооп бербейсиңби? Жооп берүү керек. Мүмкүн болушунча убакытты созуусу ажеп. Антпесе камеранын тагдыры бир эсеп. Тигилер 15-өө, ал жалгыз. Камеранын тардыгын ушундан бил, 15 киши жарданып тура калышканда ортолорунда жылчык калбай бүктөлүп, ансыз деле болор болбос решка тараптан түшкөн жарыкка орун жоктой камеранын ичи күүгүмдөнө түштү. Сол жагында сыртка чыгуучу эшик, Алдабек. Бир кадам аралыкта бөлөк бош аянт жок.
камеранын төрүнө решка тарапка өтүп кетсе болуучудай, бирок ал жакты шыкыраган карагайлардай тосуп турган сел саяктарды кантет. Ал миң күчтүү болбосун, тар камера деген тар камера. Аны 15 киши заматтын ортосунда будалап жиберишет. Сайда сан табылбай калат. Ага бир айла, атайлап убакытты созуу. Эртедир кечтир ага чабуул жасалат. Ошондо калта арбай туруп, үстөккө босток таамай соккулар менен бет алдын тазалап, анан тополоңдон пайдаланып, топ кишинин артына өтүп кетүүсү зарыл. Көпчүлүк бири-бирин ыкыстатып, сен уур мен ур деп турушкан ишенимсиз абалынан да пайдалануусу абзел. Ошол эле учурда тажрыйбасы мол спортсменге таандык интуиция менен ага биринчи кол сала турган кишини баамдап сокку кайтаруу. Бир эле учурда ага бир нече сокку жаашы ыктымал. Мына ошого сак болуу, өз убагында буйтап, керектүү учурда арттагылар жапырыла түшкөндөй сокку берүү. 15 кишиден куралган топту сестенбей туруп, бир кишидей кабыл алуу. Чыгыштын Байыртадан келаткан жекеме-жеке урушунун негизги жолдомолорунун бири эсимде. Анда мындай делинет: каршы келген адамдардын санына карап иш кылба. Канчалык көп болсо да, аларды бир кишидей туюп, ошондой эле аларды өзүңдөн ажыратып карабай, тыгыз биримдикте кароону унутпа. Качан? Үнү өктөм чыкты Рысбектин. Бул эмне деген беспределиңер? Основаниясы жок да иш болобу? Беспредел дейсиңби? Үнү күркүрөдү Качандын. Эмне деп атканыңды билесиңби сен? Менттер гана жүргүзөт беспределди. Сен бизди ким деп ойлоп жатасың? Сага азыр беспределди көргөзөм. Өзүң карай жылган Качанды көрүп, иштин оңбогондой жакка жылганын туйду Рысбек. Алгачкы соккуну Качан жасайт көрүнөт. Мына, азыр муштайт Качан. Андан аркы окуя күтүүсүздөн түп тамырынан өзгөрдү. Эки колун төмөн түшүргөн тейинде коргонуусуз турган Рысбекти бет талаштыра коюп калды Качан. Буланын көз ачып жумган тездикте ээк талаштыра адамды сулк жыга турган атактуу соккусу болуучу. Анын кубаттуулугунан эч качан өзү шек саноочу эмес. Анын үстүнө баятан берки кыжыры ашып ташыган эч күптүсү көөдөнүн кысып, андан кубаттуу толкун катары барскандай муштумуна берилген. Шилтенген бул муштумдан Рысбек соо калмак эмес. Бирок муштум мелженген бутасына жете элек орто жолдон көөдөн түпкүрүндөгү чыңалган ич туйгусу менен аны илгиртпей сезип, соккудан буйтай берген Рысбек мындай абалда бут менен эмес, колдун ыңгайлуу экенин күн мурунтадан түшүнүп, саал эңкее берип, муштуму дал тийбей, күү менен өзүнө утурлай берген Качандын ачуудан улам жүлжүйүп кеткен көздөрүн, кымтылаган эриндерин карегит чолуп, төмөндөн жогору ээк талаштыра оң колу менен берип калды. Бокстагы татаал оор сокку. Сокку ушунчалык тездикте, байкоосуздан берилгендиктен, анын үстүнө жардам турушкандар да байкоого үлгүрүшкөн жок. Оор сокку жеген Качандын башы артка чабыла берерде, Рысбек сол уптасына кыная, өзү сүйгөн каратенин ыкмасы, оң бутунун кырын асмандата, душманынын бетине 5-6 ирет сокку жиберди. Оңбогондой соккуларды алган Качан эсин жыюуга алы келбей, өлүктөн бетер артына камералаштарынын колдоруна кулады. Аны карап калган чөөлөр эсине келгиче суу агуучу түтүктүн катарында узатасынан кеткен наранын үстүңкү кабатына Рысбектин колу тийип тие электе денеси бир каргып чыгып кетти. Андан аркы окуянын жүрүшү астын үстүн, чак челекей, будуң чаң болуп кетти. Эс учу жок, шылкылдаган башчысын таштай салышып, баарысы Рысбекке умтулушту. Сука!» деген доош кимдин оозунан чыкты, аны байкоого чамасы келген жок Рысбектин. Ал болгону ага кай умтулушкан колдорду, ачуудан чакырайган көздөрдү, бузулган өңдөрдү, карышкырдай азуулары арсая ачылган ооздорду гана көрдү. Ал каалаганына жетти. Тепсенди де калбай ачыкка чыкты. Рас, камера тар, болсага ринг же балбандар жекеме-жеке чыкчу килем эмес. Колунан не келет? Ал тагдырдын капсалаңдуу буйругун, ошону менен бирге пресс-хатанын чөөлөрүнүн ага таңуулаган урушун аргасыз кабыл алды. Бир нече соккуну жеген Качан мүрт кеттиби, кеткен жокпу, аны ким билсин. Бирок башчысынан ажыраган 14 киши камеранын башынан аягына топурап, чуркап жүрүшөт. Мына, жана жылмайыңкы тартып, сулуу чумак көрүнгөн Сашанын өңү жини келгенден кызарып татарып, бузула түшүптүр. Анысын жуумакка кылган аракетиби, кара күчкө оң ууртунан жылмая, төмөндөгөн колун жогорусуна тез-тез сүйлөйт.
Ай, Рысбек, чекилик бизден кетип калды. Түшсөң, сүйлөшөлү. Шашпай, душевный сүйлөшөлү. Көрсө, Сашанын Рысбекти сөзгө тартканы бекеринен эмес тура. Алаксытып жатыптыр. Рысбек бир-эки ирмемде өзү турган наранын камерасынын төрүндө решкага такалган тушунан чөөлөрдүн экөө чыгып келатканын байкады. Аларга бир аттап жетип, кулак түпкө бир тээп, тигил болсо кулагын колу менен баскан бойдон жерге төөсү сайылып, экинчисин төөдөн ары муштумдун сырты менен урганда, наранын кырын мыкчыган колдорун кое бербей, төмөн сүрдүгө кулатууга аргасыз кылган кыймыл анчалык чоң күчтү талап кылган жок. Коркунуч таптакыр бөлөк жагдайда болушу ыктымал. Анын ойлогонундай болуп чыкты. Бир эле мезгилде 3 бирдей кишисинен ажыраган топ наркы терки сүрдүгүшө олку-солку боло түшкөндө катуу сүйлөгөн Сашанын буйругу чыкты. Сүйрөп түшкүлө. Анын эмнесине карап турасыңар? Жалгыз немени. Баарыңар бир учурда чабылгыла, болгула тез. Сүрмө топ алтоо калды. Ашып кетсе бир-эки көз ирмемге, анан башталды. Тактап айтканда ички кыжыр менен ары ийне орто добуш чыгара, баары бир кишидей баштарын бура, эки бутун талтайта, аскага камалган аркардай кабагын түшүрө, эки колун чыканагынан бүгө, чыгыштын байыркы уруш искусствосунун уруш абалында турган жаш чырпыктай жигитке карай туш-туштан сандаган колдор деңиз чаянынын буттарындай сунулду. Жалгыз кишиге кол салууга батынган бул ырайымсыз көрүнүш болуучу. Жүрөксүп калтаарбады Рысбек. Бирок өзүнө карай тарбалаңдап сунулган колдордун торуна түшсө, эмне болоорун ойлогондо, денесине кубаттуу ток жүргүзгөндөй жийиркеничтүү сезимден азат бою дүркүрөп кетти. Кайратына таандык бир эрк менен ички бул туюмун кан буугандай басып, таштап, төмөндөн жогору карай өзүнө ташталган манжаларын ачылып жумулуп, колго түшсө аябусуз мыжый турган кыбыр-сыбыр кыймылына көз кыйыгын жибере, жек көрүү, карегине каар топтой тиктеди. Ашыкча сар санаасы жок, жеп ичкенди, курсагын тоюндуруштан бөлөктү билбеген бул сүрмө топко тиешелүү колдор көбүн-эсе булчуңдуу, күч-кубатка жык толгон. Кыйын болсоң буйтап көр. Арасынан тырмагынан баштап колтугуна чейин кара түк баскан жоон, узун кол көзгө урунат. Колдун ээси качандай бойлуу, мурдунун учу жырткыч куштукуна түспөлдөш ийри, бет чүкөсүнөн бөлөгүн калың түп каптаган, ызырынган сыяктуу түр бере, кыйшайган жука ериндери калың, кара түктөн көзгө илинер-илинбес. Жаагын калың кара түк каптаса да, оң жаккы ууртуна чукул жерде жарым айдай ийрилген тырык абайлап караган кишиге агарып байкалат. Кашы да капкара, коюу жылтыр, көзүнө жакын орношкон. Узун жаактуу бул кавказдыктын көз чанагы ичкериге орношуптур. Кишини караганда карачыгы тереңдиги кудук көзүндөй муздак жылтырайт. Байс каскалын чекесинен туңгуюкту карай салганда кандай жүрөгүң шуудей түшсө, дал ошондой көз карашы суук мына бул кавказдыктын түрү. Мына ушул көңүлдөгү болжолго алынып, сүрмө топ калтаарса да, бою ашкере куркуйган кавказдык эч качан сестенбей, колдорунун узундугуна салып, башкаларчылап азыр, шеголь, колго бир тиерсиң. Ошондо алсыз күчүктөй алдымына басып кыңылдатам. Андан көрө бери кел дейм, деп өзүнө өзү дем берип, тиштене сүйлөгөндөрдөн айырмаланып, бир өзгөчө үн катпас тажаалдык менен өзүнө биринчи болуп кол салаарынан түк шектенбей турду Рысбек. Ошону менен бирге бул үн катпас коркунучтуу душманынан эртелеп кутулуу анын бирден бир милдети экенин сезди. Рысбек ушул 30га чыкпаган жигит курагына чейин кечеде болсун же зал жык-жыйма толгон 4 чарчы рингде болсун, же түндөсү кечки жарыктары төгүлгөн Бишкекти аралап жөө келатканында алдынанбы, артынанбы ызылдап кыйкырышкан тентек топторго да кез болгон. Далай таймашууларды башынан өткөргөн. 4 чарчы рингдин ортосунда бирдей тең салмактагы атаандаштарыңдын ар бир кыймылын жаза кетирбей тиктеп, белгиленген убакытка чейин кармашуу өзүнчө. Ал эми сыртынан колпу менен бекилген 4 чарчы ринг сыяктуу тар камеранын ичинде жалгыз өзүң жаалданган топ менен кездешүү бир башка кеп. Ашыкча ойлонуу артык баш, ал үчүн кошпойт, тескерисинче алсыратат. Керексиз, чалды куйду эсепсиз ойлордон алыс болушу зарыл. Мындай жерде эң башкысы сезгичтик, душманыңдын кыймылын күн мурунтан туюп, абудегиче сокку берүү. Каршылаштарыңдын көптүгүн эске албай, жаамысын бир кишидей өзүң менен бирдикти кара.
урушту искусствонун эң жогорку чеберчилик баскычында тургандай кылдат туюу, сырткы катмар баардык адамдарга мүнөздүү сезүү, интуиция жөндөмдүүлүгүнөн тышкары ички катмар көзү ачыктык болжолунда сезүү ышкысы күчтүү болууга тийиш. Адамдын ички көзү тегеректеги кыймылдын баки жогун илгиртпей күн мурунтан көрүп, ошого жараша ылдам жыйынтык чыгарып, ал булчуңдардын иштешине кыймылдардын октой учкул тездигине көзгө атаар мергендей тактыкка багытталышы керек. Кавказдыктын кудук түбүндөгү суудай күңүрт жалтыраган карачыгы баштапкыдан жалт эте күйгөн сымак, ошого удаа кууш ийиндүү болсо да, жоон, узун колдорун илгери суна, денеси обдула түшкөнүн көрө сала, оюнан мурда сезим жөндөмү алга озо, Рысбектин кроссовка кийген бутунун кыры кавказдыктын ээк астына удаа кадала түшүп, эч ким аны байкоого үлгүрө электе. Муштумдун сырты менен төбөдөн ары өзгөчө ыкма менен берип калууга үлгүрдү Рысбек. Канчалык тиш арасынан ызырынып, сөгүнүп, коркуткан үндөр аралаш жаңырбасын, кулакка «ох» деген туңгуюктан угулган тарис кыйналып, кысталып чыккан кавказдыктын үнү жетти. Бул тапта ууртунан кан жылжыган ал сендиректей, балка менен төбөдөн ургандай оор сокку эс акылын эңгиретип, тизеси бүгүлүп, туш-тушунан курчаган элдин таман астына шылкыйып баратат. Сүрмө топтун байкоосуздан болуп кеткен бул окуяга көпчүлүгү аң-таң боло, аяк биягын караганча, Рысбек үчүн бул көз ирмемдей убакыт жетиштүү болуучу. Төбөсүн шыпка тийгизбейин деп дайыма эңирип жүрүүгө туура келгендиктен, ошол калыбында балтырларын чыңалта, ийкемдүү кыймыл менен бурчатпай, өзү турган жердин каршысындагы нарага куштай учуп өттү. Эми кечиктирүүгө эч мүмкүн эмес. Аял буялга келип, эл эсине келгиче Рысбек саал эңкейген тейинде ага аргасыздан далысын салып калган сүрмө топко согончогун көтөрүп, эч коргонуусуз абалда турушкан ийиндерге, баштарга топ тепкендей топулдатып тепти. Сырттан караганга Рысбектин соккулары жеңил көрүнгөнү менен, чындыгында көзгө илешпеген бул кыймылдар өздөрүнүн таамайлыгы, тездиги, ырайымсыздыгы менен бүлгүн түшүрдү. Онтогон үндөр, кыйкырык менен коштолгон кыңкыс тоолор, таш бетонго кулап түшкөн денелердин доошу, соккулар ушунчалык туш келди жерге эмес, өзөрө турган талуу жерлерге тийгендиктен, көпчүлүгү эс учтарын жогото жерде боортоктоп, жаагынан куюлган канды сүртүүгө чолоолору жок. Рысбектин колдору, буттары бирдей иштейт. Кээде гана өзүнө дем бериштин максаты, бир чети дем алуусун оордотпош үчүн айрым соккуларын жапан мышыктын түн жарган доошундай кыйкырык менен коштойт. Сүрмө топ тар камеранын ичинде удургуп алдастады. Туш келген денелерге чалынышты. Биртке баш көтөрө калган эле жогорудан ырайымсыз сокку алат. Көздөрү караңгылайт, кулак зыңылдайт. Туңгуюкка учуп бараткандай мээси тумандайт, шылкулайт ордунда. Же желкеси, не жүзү менен наранын кырын былт сүзүп кулайт. Соккуларга жараша ар кимисинин кулаганы бөлөкчө. Кыйкырык, өкүрүк, онтоолор күчөй баштады. Кудай атоо, сырттан бир дабышы жок. Адатта менттер камеранын ичин глазоктон тыным алдырбай бакылдап, биртке шыбыс чыкса жетип келишчү эмес беле? Жымжырт. Продолдагы түрмө дагы. Өлүү уйкуга кеткен сыңары. Ар бирине уктатуучу дарыны тамагына кошуп ичирип, көөшүтүп жалгыз гана ушул камерада жашоо өкүм сүрүп, жан аяшпаган кармашуу жүрүп жаткандай. Кийин билди Рысбек. Мунун баары ал келе электен мурун даярдалып, менттерге эскертүү берилген. Пресс-хатага баш ийбеген селсаякты алып кирдиби? Демек, ломка башталат. Мунун баары билишет. Качан несознанкада жүргөн адамдын жүрөгүнүн сары суусу алынып, жүзү күзгү жалбырактай саргайып, адамдык абийири тамандардын алдында тебеленип былчыранат, ошондо чекип коюлат ломкага. Бир селсаяк сынды, не Абженкага, не Кумовской хатага кетет. Кандай жагдайда сынганына жараша. Эми ал достойныйлардын арасына бармагы кыйын. Өзүн өзү актоо кыйындыкка турат. Анткени түрмө боюнча объява жасалат. Баланча селсаяк Кумовской экен. Вериятие бербегиле. Момундай күнөөлөрү бар экен. Кызылдарга волиядан эле агент болуп, братваны сатып жүргөнмүш. Мына ушундай. Таяктын уусуна чыдабаган селсаяк акыркы абийири тебеленип, шымы шыпырылып, тоогатка калбас үчүн жанын үрөйт. Пресс-хата таккан күнөөлөрдү бүтүндөй мойнуна алат. Башкача айтканда,
өзү жасабаган иштерди өзүнө алууга аргасыз болот. Мына ушунда гана пресс-хата өз максатына жетет. Ал эми азыр эмне болуп кетти? Рысбек деген шундукко өзү. Буямасын келтирбей пресс-хатанын тымтаркайын чыгарып ийди го. Жеткен чыгаан Каратис Турбаева. Эмне болот? Колдорунан эмне келет? Пресс-хатанын жашоочуларын токмоктоп туруп, Рысбек бу жерден баса берсе, бир жөн эмеспи? Пресс-хата тууралуу түрмөгө баштан аяк угулбайбы? Ушул кезге чейин жашыруун иштеп келген кумовскойлордун да, ушундай кыянатчылык ыкма менен иштеп келген кызылдардын да бети ачылбайбы? Түрмөдө бунт чыгып кетиши ыктымал. Пресс-хатанын иши тууралуу жым билинбей ортодо калыш керек болчу. Эми ачыкка чыгат. Аны ачыкка мына бул Рысбек аттуу жигит чыгарат. Аны камерага киргенде эле сындырып, оозун басып, абийирин тепселеп, болгон күнөөнү мойнуна үйүп коюш керек эмес беле? Андан кийин кимдин алдына барса дагы анын бир кебине братва ишенмек эмес. Раскладканы бере албай калмак. Аргасы түгөнгөндө көп жолдордун бирин тандап алмак. Не кызылдарга иштеп кетмек, не намысына чыдабаса муунуп өлмөк. Анын кийинки тагдыры менен пресс-хатанын иши болмок эмес. Кийинки курмандыгын күткөн жырткыч кейиптенип, кызылдар уделение кылган даамдуу тамак аштарды ичип жеп, ураган чөптөн чегип, чардап коюп, пресс-хата жата бермек. Алардын түзгөн жашоо иш планын мобул Рысбек ойрон кылбадыбы? Токтотуу керек. Кандай болсо дагы, бирок кантип. Рысбек болсо жел тегирменден бетер эки колу, эки буту тынымсыз иштеп, бир нарадан экинчи нарага секирип, бутунун учу араң илингендей жерлер асмандын бозомук чегтин көргөзгөн темир торлуу терезеге жабыша калып, андан кайра нара, эшик жакка сүрүлө берген топту байкоого үлгүрүп, топ койду сая кууган карышкырдай, ооздогу айланасы бетондон тосулган даараткананын дубал сымагына өтүп, аеосуз талкалады жоосун. Рысбектин кыймылдары камеранын ичинде канатсыз учуп жүргөндөй элес калтырат. Рысбекке каршылык көрсөтүүнү тим кой, ар ким өз жандарын сактоонун аракетинде. Камерадагылар наркы терки сүрүлдү. Жартысынан көбү оозу жаагы чулчуюп, кээ бири сынган колун, акырегин басып, боздоп, тишин кычырата сөгүнүп, баштар, мурундар жарылып, наралар, дубалдардын беттери астанага кызыл ала кан чачыраган. Айоо болбосун сездиби, өз ара бирдиктүүлүктү, уят сыйытты жыйыштырып коюп, бирден экиден биринчи кабат наралардын астына тыгылышып, качып кире башташты. Кым-куут, бирин-бири тепсеп, түрткүлөшүп, боортоктошуп, соккулар ага жетпесе деле баштарын калкалашып, астыңкы наралардан орун талашып жөөлөшкөн эл. Ушундай арга гана жаны сактап калаарын билиштиби, сокку тийип тийбесе деле жерге жабыша калышып, өңкөңдөп, бурч-бурчтарга жашынгандар бар. Аздан кийин баары бүттү. Тактап айтканда тынчыды. Ийин-ийиндерине кире качкан эшек курттардай болушуп, орто ээн, сүйлөшкөн үндөр жок. Оор дем алган, кыңкыстап онтогон, жөткүргөн үндөр алмашты. Эми кабат наралар дубалга такалган ортодогу бош аянт эшикке чейин уруш бүткөндөн кийинки талааны элестетет. Оор жарадар гана жатат ортодо. Качан менен Кавказдык чалкасынан жатат. Көйнөгүнүн бүчүлүгү чечилип, түктүү төшү бирде өйдө, бирде ылдый түшө дем алып, көкүрөгү кырылдайт. Мойнуна чейин кара сакал баскан жаагы мурункудан 2 эсе узарып кеткендей абалда. Карарган оозу сүйрү коондун элесин көз алдыга тарткан сымак үңүрөйт. Бул мынчалык оозун аңырайта ачуусуна не себеп? Шор каткырдын жаагы соккуга чыдабай сынып кеткен тура. Ээги шалкыйып, көкүрөгү тушка чукул жатат. Оозун жабууга шайы жок. Качан кырынан жатат. Бетине карай жиберилген 5-6 буттун соккусу өң түспөлүн тааныгыс кылып өзгөртүптүр. Бети тулуптай, шишиктен көзү ачылбайт. Колдору кыбырайт. Кыбыраганда колунан не келет? Турганда не пайда? Сүлөөсүндөй ыкчыл, кайраты мол Рысбектен төбөсүнө муш теш үчүнбү? Колдору кыбырайт, оор дем алат, бөлөк эчтеме. Сыз астанада суналып жата турууну ылайык көрдү окшойт. Бир маалда үн чыкты, кыңкыстаган. Качан баш көтөрдү. Кан жошулуп катып калган. Тулуптай шишиген түрү тири шумдук. Ошентсе да кайрат жыйнап, ичиндеги бир сөздү айтып калайын деди көрүнөт. Мурдунун кеңил жээри сынганбы, доошу кеңкилдеп чыкты. Сени баары бир сындырышат. Ушул айтканымды эсиңе түйүп кой. Сынбаган киши болбойт. Мен да сендей көк жал болуучумун.
Мени да сындырышты. Ах, сукалар. Бул жерден сынбасаң, анда лебеттен сындырышат. Өлүп гана кутулууга болот ломкадан. Ах, ушундай эмесе. Астыра коюуга дарманы жетпедиби, сөз акырында качандын башы бетон астынага тарс тийди. Бөлөгүн чыгарган жок качан. Адам эмеспи? Селттей түштү эрксизден Рысбек. Көз алдынан апасы учуп өттү. Бул жарык дүйнөгө көз ачкандан тартып, өң түспөлү карегине катып калган апасы кадимкисиндей буурул баса баштаган башына ак жоолугун делбирете салынып, жел соккон жалбырактай дирилдеп, түрмөнүн оозунда ыйлап турган кебетеси. Акыркы жолу Рысбектин колун артка кайрып, түрмө машинеге салып жатышканда, карегине жүрөгүнө сактап калган сүрөт ушул. Рысбекти ордунан козголтуп алган жүрөгү «Апа!» деп эрксизден чаңырып алгансыды. Өзүң азыр басмырлоого аракет кылган кыйноочулардын үстүнөн ээ болгон жеңүүчү катарында эмес, баш көтөрүп сүйлөгөн качандын сөзүнөн, анан көз жашын куйултуп, аны узатып турган апасынын элеси бет алдына тартыла түшкөндөн уламбы, биртке шайманы бошой түшкөндөй, чын эле жер үстүндө ак караны таразылай турган акыйкат мыйзам жокпу? Анын тагдырын бир ууч адамдар гана чечип коебу? Анын келечек тууралуу ой жүгүрткөн максаты, кыял, ой, үмүт, тилегин менен эч ким эсептешпейби? Адамды күнөөсүз болсо деле сөзсүз түрдө сындыруу керекпи? Анда бул туман арасында калган не деген өлкө, не деген мыйзам? Бир ууч топтун кызыкчылыгын көздөгөн. О, Кудай-ай, мени астыда не деген тагдыр мүшкүлү күтүп турат? Маңдайына жазылган жазуубу? Андай болсо кадам сайын жолдон тоскон мүшкүлгө өмүрдүн канчалык зарылчылыгы бар? Өлүп тынса тим калышабы булар? Же өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, аны жаманаттылай беришээр бекен? Балким жаштык мастыкка салып, ким бирөөнүн жолун туурасынан кесип өтүп, кайсы бирөөлөрдүн эркин дем алып жашоосуна кедерги болгондур. Кайсы жерден кедерги болду экен? Кимдерге? Кантип? Жогоркудай сансыз суроолор жүрөгүн өйүйт Рысбектин. Көбүнө жооп таба албайт. Ушул маалда коридор менен байланыштырып турган камеранын эшиги тараптан шарпа угулду. Кулакка илинээр илиңгиз. Эшиктин бакылоочу тешиги. Глазоктон кимдир бирөө камеранын ичин карап турган. Камеранын ичиндеги урулдак-чурулдак басаңдап калганынан улам, окуянын жыйынтыгынан кабар алууга ары жактан шырп алдырбай басып келген мент болуучу. Калгандары нарыраак, алакандарын ышкылашып, окуянын аягы эмне менен бүтөөрүнөн шектенишпесе да, ичтеринен кыпылдап, арыраак турушкан. Бул камерага кирген киши согуп чыгуучу эмес, чөөлөрдү эсепке албаганда, ырас. Алардын катары да жаңыланып туруучу. Менттерге эмне? Түрмөнүн күндөлүк кирди-чыкты турмушунан тажап бүтүшкөн. Адаттан тышкары иш болсо, кулактарын түрө калышат. Дене турпаты чымыр, көз карашы сүрдүү. Түрмөнүн астанасын тамандары менен кебелбей ишенимдүү баскан жаш жигитти пресс-хатага жаап салгандарынан бери 1 сааттан узагыраак убакыт өттү. Качан деген зөөкүр эчак жаш баланы уйпалап таштагандыр. Жана кыйкырык чуулдак чыкпады беле? Эмнегедир бөлөк күндөрдөн айырмаланып, камеранын ичиндегилер жарыша чуулдашкан. Эмнеси болсо да Рысбекти сындырып бүтүштү көрүнөт. Чейрек сааттан бери камера жымжырт. Глазокко үңүлгөн мент калдастай түштү. Көргөн көзүнө ишенбей. Мына тамаша. Рысбек аттуу жигит төрдө решкага тушташ үстүңкү нарадан буттарын салаңдатып жалгыз олтурат. Менттин карегине чалдыкканы ушул болду. Башкалары кайда кетти? Камеранын ичинде өзүн кожоюн катары сезген качан кайда? Камеранын бурчундагы темир үстөлгө өбөктөп, бирин экиси Волянын бир үзүмүнөн канаат алгысы келгендей, сыртты караган темир торлуу терезеге тушташ, дубалга жөлөнүшө, жайма-жай тамекилерин ооздон түшүрүшпөй, бурулдатышып, 5-6сы чогулуп домино ойноп, калгандары аларды тегеректеп, кайбири гана нараларында колдорун желкесине алып суналышып жатышчу эмес беле? Бири да жок. Кайдан жайдан пайда болгон бир сыйкырчынын оозунан сүф деген кереметтүү сөз чыгып чыга электе, качан баш болгон 15 киши заматтын ортосунда чымын-чиркейге айланып, наристе баланын муштуму баткыдай көзөнөктөрдөн эркиндикти көздөй бези качып, камера ээн калып жымжырт. Жок, шарпа угулду. Үзүлүп чыккан кыңкыс онтоо, жаңы кейген үн аралаш. Баштагыдан бетер алдастаган мент көз чанагын тегерете, бут учуна тура калып, глазоктон камеранын ичин тинте карады. Ами, тетиги эмне?
Камеранын улагысынан төрүнө чейин кызыл жаян кан. Бир жак ыптасына оодарылган тейинде дөң күйүп качан жатат. Өлүүбү тирүүбү? Арыраакта чалкасынан түшкөн калыбында орангутандыкындай узун колдорун жансыз шалдайтып чечен жатат. Онтоолор наралардын астыларынан чыгууда. Кокуйкүн, түк калтырбай жанчып салган тура тиги Рысбек деген неме. Уркуйган тизелер, колдорун болоор болбос учтары көрүнөт. Нара астынан. Корголоп кире качкан бейм, мына бул түгөттөр. Башы көздөрүн жарып салаарда жан айласы кылып, ийиндерине кире качкан келемиштердей корголоп калышкан го. Мынасага күч атасын тааныбайт деген ушул да. Болбосо далайлардын белин мертинткен качан. Мына бул аяоо дегенди билбеген чечен. Булардын жанында топурап жүрүшкөн баш кесээр жан жөөкөлөр. Эмне деген сволочтор эле. Акыры кабыла турган кишиге кабылган экенсиңер да. Нечен кишинин убалына калып, жексур болдуңар эле. Акыртуу өз энчиңерди алыпсыңар да. Туй ата. Балжа булжа кылып, устукандап таштаган го таптакыр. Укмуш неме го могул Рысбек. Боксербу же карате менен машыккан түгөтпү? Могул жерде жаткан экөө эмне кыймылдабайт? Өлтүрө сокконбу? Дымы жок да. Эми даана ызы чуу башталып турбайбы? Кой, өйдө жактагыларга эртерээк кабар бериш керек. Сыртынан чымыр көрүнгөнү менен кабыргасы ката эле кенедей бала көрүнгөнсүгүн. Көрсө, Барбалиенин баары сенде жаткан турбайбы, Рысбек? Негизи азамат экенсиң. Баш көтөргүс кылып союпсуң. Ай, бирок сен эмне кылышаар экен? Глазоктон шыкаалап, Рысбектин жүзүн, бой турпатын аныктап көрүүгө чычкысы кайнаган менттин жаңкы бирок сен эмне кылышаар экен деген ички оюнда аяоо аралашкан ачуу чындыктын жүгү бар эле. Анткени Рысбектин эркин сындырууга багытталган кубаттуу машинанын тетиктери бир кыймылга келгенден кийин жалгыз гана пресс хата менен айырылап калбасы бышык. Пресс хатанын тамтыракайы чыкты. Аны бул абалга дуушар кылган Рысбекти астында эмне күтүп турат? Ломкага туруштук бере алар бекен? Адамдын эрки сынбаса да, ден соолугу сынат. Өмүрүнө коркунуч туулат. Акыйкаттыктын шамы жарк күйүп, укук коргоочулардын дилине ыйман нур каплет орноп, бошотулсун деген калем учу тийген, мөөр басылган кагаз колго тийип, түрмөнүн азаптуу чеңгелинен бир керемет күчү аркылуу кутулбаса, Рысбек Ломканын жаңы гана башталган эчен түрдүү сыноосунан өтөт. Ансыз болбойт. Себеби жөпжөнөкөй. Мыйзам коргоочулар жедеп каршыгып алды. Колунда зор бийлиги бар түрмөнүн башкаруучу аткаруучу чөйрөсү 30га чыгаар чыкпас курактагы боз жигиттин белин майтарууга кантип кудурети келбесин? Бул түрмө эчендерди көргөн, кан жыттанган түрмө. Глазоктон өзүн аңдып турган ментти көрбөсө да, үстүңкү нарада олтурган Рысбек кан тамырына шыргалаң суу жылжып киргенсип, эрксизден ичиркенип алды. Дал өзүндөй шайкеш келбесе да, сырттан анын ар кыймылын көзөмөлгө алып турган мент менен анын ойлору бир жерден чыгып, бир эле учурда бир ойду, астында аны эмне күтүп тураарын ойлоп турат. Эх, чиркин, түрмөнүн дубалдарынын катуулугун айт да, калыңдыгын айт. Асмандын чети көрүнгөн боштондукту келкилеп турган темир тор терезенин көзөнөктөрүнүн майдалыгын айт. Кантет? Канчалык дарманы бар? Канчага чейин туруштук бере алат? Мына бул бири-бирине чапкенедей жабышып, наранын астына кирип коргологон 15 жексурду убактылуу чөгөлөттү. Ал эми мындан 5-10 эсе арбын чөөлөрдүн кап ортосуна аны салып берсе, не аргат кылат? Кармашат ал. Акыркы деми оозунан чыкканга чейин өз абийиринин жерге тепселбеши үчүн салгылашат. Көптүгүнө салаар тегилер. Адамдык абийирин тепсетпеш үчүн не арга жасоо керек. Карышкан колу душманынын мойнунан чыкпай, үстөккө босток жааган ур тептинин астында баа этип бакырбай, жүрөгү селт этип чоочубай, кармашта жан бериши зарыл. Чөгөлөп, жалынбайт ал. Андан көрө өлгөн артык. Ушул мезгилде ага мезгилда бир ордунда токтоп калгандай туюлат. Алдагайдан чөп башын ыргалткан желге окшоп, бир ой элестери акыл сезимине убай-чубай баш бакты. Бала кезинде чоң атасы Акматбай ага Балбай Баатыр тууралуу айтып берген эсинде. Көл өрөөнүнөн чыккан баатырды орустар буту колуна кишен салып, кеген аркылуу Верный шаарына айдап барып, түрмөгө камап, эчен кыйноолорду көрсөткөнүн чоң атасы кейиш аралаган каргыл добушу менен айтып бергенин унутпайт. Анда чоң атасы кайран Баатырдын башына уу коргошун сыйпап, тамагына уу кошуп берип, кыйнаган тура. Ошондо да далайга чыдаган экен, кыңк этип үн чыгарбай. Акыры
Мойсоп тынышыптыр желдеттер. Атаң көрі, арман дүйнө деп бир курдай кеп салып бергенинде оор үшкүрүп олтуруп калган. Мына кызык, ошол Октябрь революциясына чейинки доордо эле орустар тарабынан кысым дайыма жасалып, азыркы түрмөнүн пресс-хатасы ошондой эле жашап келген турбайбы? Пресс-хата эме эмне? Жылаңайлак таманын ташка тилдиртип, Баатырды жөө жалаң артынан атчан казак орустар айдап жөнөшсө, анысы аз келгенсип сабашкандыр жолгата. Көк чалдыгынан чыдагандыр Баатыр. Рысбектин көз алдына Верныйдын түрмөсүнүн бир камерасында локуюп олтурган Балбай Баатыр элестеди. Ана, күрсүйгөн орустун желдеттери камерага киришти да, буту колдору атайын кыйноочу олтургучка таңылып коюлган Баатырдын башын ылдый желкесинен басып, устара менен чачын тасырайта кырып киришти. Аттын кылындай тикирейген кайраттуу чач устарага көнбөй, шүүшүн кан кеткендир. Башынан. Сокудай башын тосуп берген Баатыр үндөөдө. Башынан шүүшүңдөп аккан кан жылжып, көзүнө кирсе да, ээрдин кымтыган тейде оор дем алып, кыңк этпеди. Желдеттер Балбайдын чачын алып бүтүшкөн соң, ошону менен тим калуучубу? Баатырдын карышкырдай чыдамына эрегишкенсип, эми шара-шара тилинген башына уу коргошунду үстөккө босток сыйып ачты. Баатырдын эти темир эместир. Дене бою болотко суугарылган эместир. Болгону заадиси бардыр. Эрдигинен улам чыдайт эмеспи? Көзү караңгылап, кареги чыбырчык аткандыр. Ый деген доош ичек боорун араласа да, сыртка угулбай, түпөктүү найзаны бет алдына сундуруп, атка минээрлердин көктүүсү бир болбогон чырдан айынан мекендештерин сүрөк кууп, ат үстүнөн ыргыта сайган эрдигине маашырланган пендечилик оюна келгендир. Рысбек камеранын эшиги калдырап ачылып жатканын эшитип, селт эте, ойлорунан арылып башын көтөрдү. Карегинде кирип келаткан караандар баардыгынын колдорунда сороктогон резина сойулдар, белдеринде салпактаган тапанча, жүрөгү кысыла түштү. Ошого удаа бет алдына калтаруусуз эки кашынын ортосуна узунунан жик түшүрө каардуу тиктеди. Ушул мүнөттөн баштап анын өмүрү чал кеше түшкөнүн билди. Жерде жаткан караандарга көңүл бурбастан, аттап буттаган аскер кийимчен караандар аны көздөй келатышат. Урматтуу угармандар, сиздер Илгиз Шамырзаев YouTube баракчасынан Мелис Макенбаевдин пресс-хата чыгармасын угуп жатасыздар. Эгерде бул чыгарманын кийинки улантысын күтүп жаткан болсоңуздар, анда дал ушул аудио китепке жактуу белгисин басып, пикириңиздерди комментарийге калтырууңуздарды өтүнүп кетебиз. Сиздерди терең урматтоо менен Илгиз Шамырзаев.